Мен аты жөнүм Атакул Жалилов. Кеңешүү менен иш жүргөн үчүн бул өтө берекелүү болду. Көбү мен Аскаровду Дубай деп билишет. Ушундай акчалар келди, эч ким санын билбейт. Биздин атыбыз Нуржигит Талгартбеков. Кеттик деди, кетип только вперед. Башка аркага жол жок деди. Бир адамдын өмүрүн сактап калган адам адамзатты сактап калганга барабар да. Мен мисалы мынчалык болуп кетет деп күтпөдүм эле. 12 минутада 1 миллион түштү да. Бириксек колдон кирет деген нерсеге мени үйрөттү да. Эң оор нерсе эмне болду? Эсеп тең келбеди. Акчаны көргүм келбей калды да. Ушул жигиттер уктагандагы жок, ооз ачкандагы жок, ооз жапкандагы жок. Бир муштундай болуп бириктик. Эң таң калтырган нерсе эмне болду? Ука, менин атым бир жерде да чыкпасын. Сен мени көргөн жоксуң, мен сени көргөн жокмун деди. Жолдун боюнда 2 миллион акчаны кармап, ушинтип туруп калдык да. Мен биринчи жолу көрдүм ушундай. Тизилип турат акчаны, эч ким санагысы келбейт. Элдер 60 000 долларлык машиналарды келип таштап кетти. 30 жылда мындай болгон эмес деп ушундай айтса болот да. Тарыхый окуя болду. Бир жашар баланын өмүрү бийик экендигин мындай эл көрсөтө алды да. Бул нерсе менин өмүр бою эле жүрөгүмдө калып кетсе керек. Кыргызстан өлүп өттү деген ишендим. Ассаламу алейкум ардактуу замандаштар, назарыңыздарда Жаратман подкасты адаттагыдай сиздер менен мен Урмат Насыкулов. Өзүңүздөр билгендей, Жаратман дайыма сиздерди кызыктуу темалар менен жагымдуу меймандар менен кызыктырат. Анан бүгүн бизде өзгөчө чыгарылыш. Бир жумадан бери Кыргызстанды дүңгүрөткөн кайрымдуулук акциянын лидерлери бир чоң баатырлык ишти жасаган биздин Жаратман инсандарды бүгүн конокко чакырдык. Биринчиден бул Атакул акебиз, Атакул Жалилов, Аскар Авто Дубай аты менен белгилүү биздин замандашыбыз, анан Нуржигит Талантбеков. Биздин студиябызга кош келипсиздер. Кош келдик. Рахмат. Жакында эле бул акция жаңы бүттү. Мындайча айтканда ысыгына жасап атабыз да. Анан мен да бул акцияны сериалдагыдай көрдүм. Чында эле баатырлык иш кылдыңыздар. Алла разы болсун. Чоң иш. Мындай сөз бар экен да. Бир адамдын өмүрүн сактаган киши адамзатты сактаган менен барабар депчи. Анан мындай акцияларды көп эле көрүп жүрөм, бирок мындай дүңгүрөгөн, мындай катуу акцияны көрүшүм биринчи жолу болот да. Анан азыр ошол жөндө маек курмакчыбыз, бирок биринчиден байкелер өзүңүздөр менен тааныштырып кетсеңиздер, анткени сиздерди көп тааныгандар бар, тааныбагандар да болбосо билип алсын. Менин аты жөнүм Атакул Жалилов. Мурда телеканалда иштегем, кийин блогер болуп чыктым. Журналистмин, жеке ишкер, маданиятты мыкты кызматкер. Азыр эми өзүмдү жеке ишкер деп эсептейм, анткени бизнес тармагына эми кирип келатабыз. Жакшы, рахмат. Ассаламу алейкум көрүүчүлөр. Менин атым Аскар. Көбү мен Аскаровду Дубай деп билишет. Ошол Дубайга барып, машина алып жүрүп, анан интернет тармакта ошол Дубайда жүрүп, анан таанылганбыз десек болот. Азыркы учурда ошол машина менен алектенебиз. Атакул ага айтмакчы, ошо жеке ишкербиз биз деле. Ассаламу алейкум. Биринчиден чакырганыңызга чоң рахмат. Биздин атыбыз Нуржигит Талгартбеков. Фейри Профит деген компаниянын жетекчисибиз, жеке ишкер. Ошо косметика боюнча. Сонун биринчиден ыраазычылык этмекчимин ушул убактыңыздарды бөлүп бүгүнкү маекке катышканыңыздар үчүн. Чоң кайрымдуулук акция аткарылды. Бул жанагы биринчи Хамза улуубузга жардам берүүгө 170 миллион сомго багытталган, ошону чогултканга багытталган кайрымдуулук акция эле, бирок андан ашып 3 балага да жетчү каражат топтой алдыңыздар. Канча күн бул акция жүрдү жана канча күндө канча каражат топтой алдыңыздар? Мен башынан айтып коеюн, негизи бул акциянын демилгечиси Аскар. Демилгечиси да өзү, башчысы да өзү болду. Калган биз бардыгыбыз ушул демилгечиге баш ийип, бир команда менен бардык маселени ортого салып, кеңешип, ошентип аткардык. Ошон үчүн биздин акциябыз берекелүү болду. Эл да аябай жакшы колдоп берди, жакшы катышып берди. Ошон үчүн сөздү Аскарга берели. Аскар анткени бизге жетекчи болду. Бул демилге биз Хамза мага мындан 5 ай мурун келген. 5 ай мурун келип, ошо жаңы биринчи келип, ошо сбор баштаганда офиске келип, офистен жолугуп кеткенбиз. Анда бирок 170 миллион сом десе көңүл бурган эмес экенбиз. Өзү бирок айтып кеткен.
170 миллион депчи. Бирок анда ошол эсиме келген эмес экен. Анан колдон келген кошумчаны берип кеттик. Ошол мезгилде эми жүзүн эстеп калгам да, атасынын кандай экенин эстеп калгам. Анан арадан күндөр өттү, анан 12 март күнү ошо түнкү саат 2-лерде олтуруп интернеттен көрүп калдым, бир жамгырда аябай мындай кыйналып бир чуркап бир бала ошо коробка көтөрүп жүрөт. Карасам жана мага келген бала да. Бирок ушунчалык өзгөргөн да, адам бир карып кеткен да. Ушунчалык мындай башкача бала болуп калыптыр. Анан жүрөгүм ооруп, анан ошо соц тармакта история коюп койдум. Жазып койдум эми. Ошол жазууда көпчүлүктүн жүрөгүнө тийген го дейм, жана Конор менен Хабиб урушканында эртеси күн интернетке кирсең 99% кыз эркек дебей бүт бардык история менен бөлүшүп Хабиб туктаган да. Анан азыр эми бүт эле заман интернет болуп атпайбы? Анан мен да ошентип жазып койдум. Конор менен Хабиб урушканда ушинтип аябай куттуктадыңыздар эле. Ушул балага бир жардам берип коелу. Урматтуу подписчиги көп, биздин агалар инилер депчи. История коюп койдум. Анан уктап калдым 2-лерде. Эртең менен туруп карасам, бүт эле менин тааныштарым история коюп коюптур. Бардыгы эле кеткен. Анан жана бала чалып калды, Аскарка ушундай, сиз койгон результат болду деди. Анан мен акчасын деле сураган жокмун. Бүгүн жана плакаттарың болсо жыласка алып келип койчу дедим. Алып келди. Ошону менен башталып кетти. Ошол биз мен түнү 2-де история киргизипмин. Эртең менен 6-га чейин 5,5 миллион акча чогулду дейт. Эми мага уктаган жокпуз дедим да. Бир стористен 5,5 миллион акча чогулду дейт. Бир канча сааттын ичинде, бир 5-6 сааттын ичинде 5,5 миллион чогулду деди. Ошону менен эле аны Атакулакка чалдым. Биринчи эле Атакулакка келди, эсим Атакулакка каяктасыз, Оштосуз. Оштомун деди. Анда срочно келиңиз дедим. Биякта ушундай болуп калды. Эми до конца туруп коелу десем, болду деди. Вообще лишний сөз сүйлөгөн жок. Билет алып эле келип калдыңыз, Билет алып эртең менен сразу келип калдым. Кечинде сүйлөштүк. Эртең менен учуп келип калдым да. Эртең менен эле келди. Ал эле жумуш башталып кетти. Нуржигит досум экөөбүз чогуу болчубуз. Атакулакка келди, Атакулакка чалды, ал жак бери жака чоңдорго чалып. Эми чоңдорго дегенде өзүнүн ошо эринсакаларга чалдыңыз, Маданият тармагында иштегендерге, тамадаларга, ошол эле подписчиги көп ырчы чогорчуларга чалдык, тамадаларга чалдык. Келгилем колдоп койгула дедик. Ошол эле күнү кечинде ифтарлык болду. Ошо кечинде ифтарлык кылдык. Көбүнчө көп чогултканга аракет кылдык. Анан ошентип эле маалымат кетти. Күнүмдүк баягы келип аткан эхсанды, садаканы ар бирини видеого тартып чыгарып аттык да. Бирин тартып чыгарсак, экинчисине мындай мотивация болуп атты да. Сепчик болуп кетти да. 13 күнү баштаппыз да ошондо. Аябай катуу сепчика болду да булчу. Кыргызстанда эми кайрымдуулук акциялар көп эле өткөрүлөт, бирок мунусу бир өзгөчө болду да. Сиздердин оюңуздар боюнча эмнеге ушунчалык резонанс, ушунчалык мындай дүңгүрөткөн акция болду? Мен айта кетейин, бул жерде буяктын аталышы жаратман деп атпайбы? Ошол жаратман болду да, бул жерде Аскар өзү идея менен каждыйын мотивация берип тартып турду. Бизге келген акчаларды ар биринде мына бизге мынча келди. Ал нерсени биз негизи өзүбүздүн элдерге мотивация эмес, өзүбүзгө отчетко тартып атканбыз. Ошол нерсе элдерге мотивация бериптир. Анан ошол нерсе түрткү болду го дейм. Максатыбыз башка болчу негизи. Максат башка болчу. Кечинде жолуктук, жолугуп бир түнү мен рилс киргиздим Инстаграмга. Биз площадька жеткичең 1,5 миллион сом чогулду да. Анан уже эми бул мындай болдук. Хамза ошол балабызга биз жөн эле көпүрө болуп себепчи болдук да. Анан ошо Нуржигит досум айтмакчы, ар бир кирген видеодо максат башкалар келсин, анан буну көрсүн, биз мындай бир просмотр алып калалы деген ой болгон жок. Жөн эле отчет. Анткени биз башында аябай таң калдык да. Бирөө 50 000 сом алып келди эле башында. Атакулакка билесиз, биринчи 50 000 сом алып келгенде. Ушунчалык сүйүндүк. Эми банктагы акча эми ал түшкөн акча, бирок колуң ал элексиң да, көрө элексиң, жөн эле счет көрүп атасың. Бирок наличие бирөө 50 000 сом бергенде ушу биринчиси аябай катуу тийди да. Мына оор тийди да. Ушундай адамдар барбы? Бизди тааныбай эле келип жардамга деп таштап кетип атат деп. Таң калдык.
Менин досум Тимур көп жылдар бою Америкада жашап, кыймылсыз мүлк жана IT тармагында иштеген. Жакында ал Бишкекке кайтып келип, батир издей баштады. Ошондо эле ойлоп койгом, ага NSI керек. Ошондуктан мен бул турак-жай комплекстин эмне үчүн эң мыкты тандоо экенин көрсөтүүнү чечтим. Биз Тимур экөөбүз NSI'дын кеңсесине бардык. Бул жерден бизге уникалдуу долбоор жөнүндө айтып беришти. Кайсы материалдар колдонулуп жатканын, курулуш кандай жүрүп жатканын түшүндүрүп, эң ыңгайлуу сатып алуу варианттарын да сунушташты. Тимур абдан таасирленди, бирок эң кызыгы алдыда болду. Андан кийин биз Асанбай паркына жакын жайгашкан Түштүк магистралга бардык. NSI'дын курулушу бул чынында эле таң каларлык чоң долбоор. Бүгүн В жана Г блокторунда пайдубалдык плитага бетон коюлууда. Бул үчүн 150 бетон аралаштырма унаалары келди. Ошондой эле 1000 тоннадан ашык арматуранын партиясы кабыл алынды. Ал эми Е жана Ж блоктору бир нече айда котловандан нөлдүк деңгээлге чейин жетип, экинчи кабаттын колонналарына көтөрүлүп жатат. Ылдам темп жана сапат ишеним жаратпай койбойт. Биз NSI жөн гана үй эмес экенин түшүндүк. Локациясы Укмуш, Түштүк магистраль, таза аба, тоолордун көрүнүшү, борборго жакын, дизайны келечектен чыккандай. 24 жана 26 кабаттуу эки бийик мунара, экологиялык таза материалдар, инфраструктурасы кеңири жашоо үчүн, ресторандар, бассейни бар фитнес-зал, 700 унаага ылайыкталган паркинг, ал тургай кышкы бакча, королоруна унаа кирбейт, Face ID домофондор. Мындан тышкары, бул пайдалуу инвестиция. Азыр баалар жеткиликтүү, бирок мындай сапатта алар тез эле өсөт. Тимур эми NSI'да жашагысы келет. Мен ага бул долбоорду көрсөткөнүмө абдан кубандым. А сиз жаңыча жашоого даярсызбы? NSI турак-жай комплекси сенин жаңы үйүң. Толук маалымат NSI KG же сатуу кеңселеринде. 170 миллион сом, мындайча айтканда 2 миллион доллар. Бул аз акча эмес да. Анан бирок сиздер айтып атасыздар, 6 күндө 420 миллион сом чогулду депчи. Башында ушуга ишендиңиздер беле өзгөр? Ушундай болот деп ойлодуңар беле? Мен оштон учуп келгенде Аскар кандай кылабыз? Рамазандын аягына чейин жаап алабызбы деген суроону койдум. Бирөөнү, даже бирөөнү. Хамзаны Рамазандын аягына чейин жаап алабызбы? Ошого чейин уйку жок окшойт дедим. Эми бияк Аллага табакал. Биздин баштап аткан ишибизди, жасап аткан ишибизди бир гана Алла үчүн жасап атабыз. Жаш балдардын ден соолугу үчүн жасап атабыз. Аракет кыла берели. Балким баягы элдин берешендиги ачылып кетсе, тезирээк болуп калар деп ниет кылдык да. Бирок биз күткөндөй болбоду да. Биз күткөндөй болбоду. Ал совсем резонанс болуп кетти да. Өзүбүз даже ага даяр болбой калдык биз. Биз даяр эмес элек, анча каражатты алып, мынча топтогонго, туура? Командабыз дагы даяр эмес эле да. Бул жерде эң негизгиси Аскар өзүнүн короосун ачып берди. Өзүнүн ишканасы, ошо Жылас Тюнинг деп бүт сервис иштеп турган жерин, Автотрейд компаниясынын бүт командасын ишке салды. Целый командасы иштеди. Ошон үчүн Аскарга чоң ыраазычылык. Аскар өтө чоң эмгек жасады да бул жерде. Команда менен, кеңешүү менен иш жүргөн үчүн бул өтө берекелүү болду. Мен мисалы мынчалык болуп кетет деп күтпөдүм эле. 170 миллион сом бул огромный. Туура? Айтканга оңой, бирок анын эсептегенде, негизи эсептеген да өтө кыйын экен да. Биз акча эсептегенден чарчадык. Акчаны көргүм келбей калды. Элестете, акчадан көңүлүм калды. Шунчалык көңүлүм калды. Акчаны кармай берсең, акчадан шунчалык көңүлүң калат экен. Шундай болуп калдык да. Нуржигитке айттым мен, Нуржигит 5,5 миллион чогулуптур. Эми көп бар дайым ушинтип баягы маектешип, мен мындай совет сурайм да. Эмне кылабыз дедим. Нуржигит Аллага табакел досум, эми себебин кыла берели, биз бирөөдөн акча урдаган жокпуз. Ушунча болуп калды деп эле. Досум дагы давай деди. Анан үйдөн белди бекен бу басмайлы пышык тартып анан чыктык да үйдөнчү. Бизде мындай да, Аскар же биз бирдеке сториске койгон болсок, баарыбыз колдойбуз да. Өзүбүз Аскаровдун жамааты, башка жамааттар мындай досторубуз Аскарды колдойбуз. Же башка бир досторубуз койгон болсо, Аскар койду, биз баарыбыз койдук. Анан ачыгын айтсам, 170 миллион ушунча сом акча экен, мен кийин мындай сездим да. Ушу баштадык деди, биз анда ойлонгон жокпуз. Канча сом экен. Биз кеттик деди, кеттик. Только вперед. Башка аркага жол жок деди. Анан биз баягы Аскардын аркасында Атакулак айтмакчы, Амир сапка баш ийип итият кылып ушундай кылдык. 1 миллион сомчу. Бул 10 000 доллар акча экен да. Даже 10 000 доллардан да көбүрөөк акча окшойт.
ошону мен кийин түшүнүпмүн. Бир $10,000 берген болсо, ушул миллион эле сом болот экен. Ал жерде биз баягы сомго чактык да көп нерсени. Анан 170 миллион сомдун $10,000 алып келсе, 1 миллиону жабылат экен да. Мен кийин түшүнүп атам, $10,000 бирөө алып келди дейт. Анан сомго канча болот экенсиң? 870 миң эле бир нерсе экен. Миллион дагы чыкпай экенсем, жок. Анан эле башталып кетти. Бир мал М-банкты карап коебуз. Себеби биз баягы көбүнчө менин инстаграмга киргизгенге бардык эле кыргызстандыктар менин инстаграмымды карап прямой эфирге киребиз, 10 миң адам кирет. Историяны коебуз, М-банктын өзүнөн эле почти бир 10 миллион алып чыгабыз да. 10 миллион сом М-банктын өзүнөн. Бирок бизде прямой эфирге киргенге да убакыт болгон жок. Атакулак айтмакчы, күндүзгү 12ден баштасак, түнкү саат 12ге чейин биз акча алганга жетишкен жокпуз да. Анткени очередте турат. Эч ким мындай бул бош момент болгон жок. Бирөө акча алып келет, анын артынан 2 адам турган болот. Очередте. Бизде ушунчалык видеолор көп, ушунчалык тартылбай калган видеолор бар, бирок биз аларга жетишкен жокпуз. Түнкү саат мен 3-тө кетем, примерно 3-төрдө кетем же 4-төрдө кетем, барып 3 саат видео киргизем. По возможности, кайсы мезгилде телефон кармап уктап калгачаң видео киргизем, кайра эле эртеси бир 11-лерде турабыз. Ушул эле нерсе башталып. 6 күн ушундай болду. Менин телефонумда кирбей калган 90% видео бар. Ушул кайрымдуулук акциянын учурунда эң таң калтырган нерсе эмне болду сиздерге? Атакулак, сизде эмне болду? Мен али уктап алган үчүн кээ бир нерсени эстей албай атам. Эгер сенде болсо айтып тур, мен эстесем азыр улантып айтам да. Менде ушундай бир момент болду, 2 нерсе болду. Бирөө келди, кошелегин чыгарды дагы, ичинде 20 сомдук, 30 сомдук, 40 сомдук, 50 сомдук ушундай акчалар бар экен. Кошелегин алды, тыйынын полный төктү, бир 200 рубль бар экен, аны төктү да кошелегин ушундай аңтарды. Аскар эч нерсе калган жок деди. Эми туруп тур дагы калып калыптыр деди да, телефонуна кирди дагы бир 1000 сомдук М-банкында бар экен. Аны которду дагы, мен үйдө, мен хозяинмин деди. Үйдө менин үй бүлөмдө акча калган жок деди. Болгонун ушул 2 балага бердим, бирок биздин үй бүлөдө бардыгыбыздын ден соолугубуз жакшы. Биз ачка калбайбыз деди да, кошелегин бир силкти да, менин көзүмчө видеого тартпай эле кой деп туруп кетти да. Эгер видеого тартушуларды дегенде анда менде мындай бир сомнение болуп калышы мүмкүн эле. Видеого да тартпай эле кой, просто сен бил, анан Алла билсе болду деп туруп бир кетти. Анан бир чоң суммалардан бир агабыз бир жерге чакырды. Асландын атасы, Хамзанын атасы бар. Анан бизде ортого түшүп алып барган агабыз бар. Кирдик, бир 5 мүнөттүн ичинде эле. Бул кимге чогулуп атат деди, азыр Хамзаныкы бүтүп калды, Асланга десек. Бул $100,000 акча деди дагы. 10 пачка $100,000 койду да, бизге видеонун кереги жок. $100,000. $100,000. Пачкалай эсептелген $100,000 койду. Бир 5 мүнөт отурдук, $100,000 берди дагы. Жигиттер ак жол. Бар Алла үчүн деп туруп берип койду да. $100,000 деген акчаны кээ бирибиз бул жашоодо кармабай дагы, көрбөй дагы өтүп кетебиз да. А бирок ошол агабыз аябай эрдик кылды. Жөн эле берди. Ошонусу Өзүнүн атын атаган жокпу? Жок. Мен башта деле көргөн эмесмин. Жөн эле ошо бир 5 мүнөт эле турдук, болду, кеттик, дуа кылды. Алып чыгып кеттик. Баягы окуяны айтып берейин, түнкү көз барганыбызчы. Мындай болду, мага бирөө чалды. Алда инстаграмдан чалды. Чалды дагы, Атакул каяктасың деди. Биз жыласабыз азыр иш болуп атат десем, эгер убактың болсо, мынау жерге келип тургун деди. Канча убакыт десем, мен бере турганым бар эле деди. Анан мен өзүм өзүң эле кел деди. Анан мен айттым, жок, мен шеригим бар, Аскар менен барайын. Аскар бар десем, хорошо экөөң келе бергиле деди. Аскар Нуржигит машинаны айдады, үчөөбүз бардык. Машина менен чоң жолдун боюнда, могу жерде тур деди. Ошол жерге барып турсак эле, жолдун боюнда турсак эле бир Аскар ылдыйрак деле. Мен жолдун боюнда калпагым кийип, мен калпагыман көрсө тааныйт деп жолдо кол көтөрүп мынтип турам да эми. Жакшы, баягы жакшы сумма келет деп үмүттөнүп турам да. Анан бир убакта келди да жаныма келип, резко эле токтоп туруп машинадан түшүп, машинанын арка эшигин ачты. Ачып туруп эле машинанын ичинен 2 пачка акчаны ушундай коюп, 2 миллион акча. 2 миллион. Менин колума ушундай таштады. Оор да баягычы. Бир 20 килограмм кармагандай болдум да. Ушундай койду дагы. Үкө, менин атым бир жерде да чыкпасын. Сен мени көргөн жоксуң, мен сени көргөн жокмун деди. Аскар аяктан келип калды учурашып. Ака видео тартып коелу, кандай кылалы десе, эч ким билбесе, бир Алла билсе болду, Алла үчүн жасап атам деп. Шарт машинага отуруп ургамычы кетип калды. Таң калып эле калып кеттик да. Жолдун боюнда 2 миллион акчаны кармап, ушинтип туруп калдык да.
элестет. Асмандан келип ушундай түшкөндөй болду колгочу. Периште келгендей эле болуптур да. Өз дагы миллион Асмандан таштагандай болду да. Сыртын пакет менен жаап коет го 1 миллион 1000 сомдуктарды салып туруп пакет менен. Банктан чыкканда банктан чыккан. банктын клеткасы, упаковкасы менен турат да. 2 пачкада. Ушундай алып келип колдум. Ал ошол видеону интернетте Тааныбайсыз, жүрөт. билбейсиз аны, Жок, кишини тааныйсың. Мен тааныйм. Мен бир окуя айтып берейин, кызыктуу. Ушул акчаларды бай видеода отчет атпайбы? Кээ бирөө мынтип атты, мен тартпагыла чыгарып алып атты. Кээ бирөө чалып, менин видеом чыккан жок деп доолоп атты. Мен неге мен чыккан жок менин видеом деп атышты чалыпчы. Ошондой моменттер да болду. Биз айттык, жетишпейт, Алла ыраазы үчүн болсо жакшы болот десек, анан жок, менин видео тартыла чыгарыла дегенде да болот. Бирок ошо сомнение кылып эле калса керек. Бирок андайлар көп болбосо керек, Аз, бирок Аз эле болду. Балким биз Бирок арасында да бар экен да. Да, ичинен ойлонуп калышы мүмкүн да. Биздин видеолор чыккан жок. Бүгүн ошондой случай болуптур. Нарынын видеосун биз чыгара албай калдык да. Акыйкатта убакыт болгон жок. Биз кайсы видеону киргиздик, кайсы видеону киргизген жокпуз. Кайсы попал болсо киргизип аттык. Анан ошондой Видеолорду жакшы жыласта камералары болчу, ошол болду. Эми бул каражат аймактардан чогулду, Бишкек шаарынан эле чогулду же деги эле дүйнө жүзү боюнча чогулду? Ошол жөнүндө айтып берсеңиздер. бул дүйнө жүзү боюнча чогулду. Ош, Бишкек, Жалал абад, Баткен, 7 дубан. Анан Америкадагы кыргыздар аябай жакшы жардам берди. Россиядагы мекендештерибиз аябай жакшы жардам берди. Өтө сонун суммаларды берди. Мына акыркы кече эле келген сумма Америкадан канча келди? Америкадан биринчи $36 миң алып келип беришти. Кийин ровно 3 күн ичинде $180 миң чогултуп беришти. Америкада $200 миң ашкан да. Фонд бар экен. Башка Европадагылар чалып, Европада счет жок болду, биздечи. Ата энелерине салып, анан жөнөтүп атышты. Кыргызстанга салып, алып барып бериңиз аманат деп. Мен кызым Германиядан салды, же уулум Италиядан салды, ушундай иштейт деп. Ошо башка негизи дүйнө жүзүнөн чогулду десек болот. Дүйнө жүзүнөн эле чогулду, даже Индиядан, баягы Пакистанбы же Индуспу, өзү билет алып келип учуп $3 миң берип кетти. Анан Индус. Россия аябай жакшы болду бирок атакылыкка, себеби Россиядан антип-мынтип 40 миллион келиптир. Себеби Тиньковдо канча чыкты отчет? 30 чыкты, 35 чыкты плюс-минус. 7 миллион 200 миң чем-то наличие келди. Почти 45 тей болуптур. Отчет бизде жазылуу. 45 миллион Россиянын өзү 45 миллион. Бирок Россия бияка Кыргызстанга салып ата-энеси алып келип атты да. Демек, кыргыздар кайсы жерде жүрбөсүн ушундай нерсеге катышканга мындай умтулушат экен да? Да, ошондой экен да. Ушул жерден элибиздин мындай бир сапаттарын кандай нерселер силер үчүн ачылыш болду элибиз жөнүндө? Мага элдин берешендиги мындай мынчалык берешен экендигин мен билбейт элем да. Эл чындыгында жоомарт экен. Эл ичинде азаматтар, жоомарттар, берешендер өтө көп экен да. Караңыз. Балким аларга бир мотивация жетишпей атканбы, кытыгылаган бирөө жетишпей атканбы, балким биз себепчи болдукпу? Мындай эл козголду да, кадимгидей козголду. Акчадан, миллиарддаган акчадан 1-2 жашар баланын, жаш наристенин 1 жашар баланын өмүрү бийик экендигин мындай эл көрсөтө алды да. Көрсөтө алды. Болбосо ушунчалык кайдыгер адамдар бар да, чөнтөгүндө миллиарддаган, миллиондогон акчасы бар, бирок жанында же коңшусу, же бир тууганы өлөйүн деп жатса, ошого жардам бербеген кайдыгер адамдар бар да. Бирок элибиз кайдыгер эмес экен. Өтө берешен экен. Биз көрө алдык. Тем более Рамазан айынын учуруна туура келди бул акция. Рамазан айынын учуруна туура келген үчүн дагы берекелүү болду окшойт. Бардык жактан топ келишиптир да. Бардык жактан топ Рамазан айы болуп, силер жакшы команда топтоп, соц тармактарды жакшы колдонуп, дүйнө жүзүндөгү кыргыз мигранттар аралашып, деги эле бардык эле мындай жумурай журт катышыптыр да. Бүт жумурай журт ошол байгылды окшойт. Мындай ушул нерсеге себепчи кылды окшойт. Себеби бул чоң сумманы мындай улуу айда чогултуш кыйын дем, бүт орозодо деп кээ бириси витр садаканы бүт бардын ошого беришти. Адамдар келип атышты. Такси кылып жүргөн машиналарың келет да, ключун берип, бул документти любой момент чалсаңар өткөрүп беребиз деп туруп, күнүмдүк тиргилигин өткөрүп аткан адамдар өздөрү такси менен кеткен учурлар болду да. Айдап жүргөн машинасын келип таштап туруп,
мен ушул менен тиргилик кылчумун, бирок ушул баланы карап мен ыйлап отура албадым деп келет да, ключун берет, документин берет да, кетип калып атышты да мындай. Баягы субару ошондой болду. Берерге бир нерсесин таппай калган. Абайлап ушинтип кочкорум ушул өлбөсүн деген, менмин деген кымбат кочкорлорду алып келип таштап койду да. Мен ойлойм что Кудайым бул күндөрү мындай дүйнөнүн кадырсыз, мындай барксыз экенин көргөзүп койду да. Ден соолук кымбат. Эч ким бир дүйнө менен алеги жок. Ал жерде болбосо бир кайсы жерде бир мындай бир чогулуш болуп аткан болсо, кайсыл жерде ушундай бир дүйнө чогулган болсо, мындай адамдар келип алып тоноп калайын, мынтип калайын дейт. Жок, андай эмес. Тыйындар жерде кызыл ашыктан болуп жатты. Акчалар ушундай киргизсең, акчалар жетти. Атакул айтмакчы, санагандан адамдар качып калышты. Кегиле очередь менен санайлычы депчи. Бирөөнүн, мен ойлойм, билбейм, мен жеке оюм, бирөөнүн көзү түшкөн жок бир нерсеге. Ушундай товарлар келет 100 миңдик. 30 миңге ал десе эч ким албайт. Жок, кымбатыраак сатылсын, мен албай эле коеюнчу. Болбосо базарда аны 30 миңге десе, бир штук алам деп барган адам 10 да алып алат да, пайдасы жет. Ал жерде андай болгон жок да. Кээ келет 220 миң деп бир машинаны киргизсек, жок 280 миңге эле алайынчы депчи. Мен биринчи жолу көрдүм ушундай. Хозяиндын өзүнүн айткан баасынан кымбат алган адамдар. Себеби пайдасы эле тийсинчи балдарга деп. Киргизебиз бир нерсени товарды. 30 миң сомго десе келет дагы 35 миң сом алып коер келечи жигиттер. Болсо базар баасында эле киргизебиз. Биз дагы эч нерсени бир минус койгон жокпуз. Магазинде сурайбыз, канчага сатылат? Биз өзү 35ден сатабыз. Макул, маселе жок. 30дан 35ке чейин деп киргизебиз, ошол 40 миңге алып кетет. Ки бир ушул убакыт болду, 40 миңге алып туруп, кайра берип койду да. 40 миңге алган. Бирок ушун башка бирөөгө эле сатылсынчы деп туруп, кайра товарды таштап койду. Товар кийинки адамга өтүп, ал сатып кийинкисин өткөр ушундай болуп атты да. 2 эсе сооп алып турду. Ошондой болду да, бир товар 2 жолу сатылып. Биздин спортсмендерибиз дагы четте карап турган жок. Акжол Махмудов өзүмдүн балама берем деген чемпион мирден уткан трикосу бар экен. Ошону рамкага салып алып келип берген экен. Ушундай бир үй бүлө келди. Үй бүлө келди дагы канча сом болот деди. Анан прямой эфирден 300 миң бирөө берди да. 400 миң таштады. 300 миң таштадыбы? Жок, биринчи 300 миң дедик биз. 300 миң берди. 300 миң берди дагы. Эгерде ушу суммадан ашкан болсо, бирөө келип 400 миң жеп 350 миң берген болсо, 300 миң да кала берсин, трикону да кошого бериңиздер деди да. Жок, ал башында эле айтты өзү мынтип. Мен ушуну сатып алайын дейт. Биринчи 300 миң берди, анан келинчеги келди, дагы 100 миң кошуңузчу дедиле, 400 болду. Ушуну мен сатып алайын деди башында эле. Бирок ушуну Хамзанын өзү кийсинчи депчи. Башында эле айтып койду. Болбосо 400 миң берип атат. Анан өзү да калсын деди. А мен айттым. Эми бул аукцион болуп атат. Балким 400 миңден кымбатыраак бирөө берип калсачы десем, 400 миңден бир сом өйдө көтөргөн болсо, биздин сумма кала берсин. Ал адам трикону алып кетеби, Хамзага береби, маселе жок. Биздин кошмоюбуз 400 миң сом болду деп койду. Анан 500 миңге сатылды. Сиз ушундай айтып турсаңар, мен ушу адамдарга ушунчалык мындай сүйүү сезим пайда болот да. Ушунчалык жакшы, жүрөгү ачык, мындай жакшылыкка умтулган адамдар көп экен арабыздачы. Арабызда көп экен, арабызда ушунчалык адамдар көп экен. Мындайча айтканда, бул акция учурунда Рамазан айы ичинде адамдардын жазбасы көтөрүлдү да. Жазбасы көтөрүлдү, кадимки көтөрүлдү, ыйманы көтөрүлдү. Патриоттук сезими, бири-бирине болгон мээрими кадимкидей булуттай көтөрүлдү. Ишене бер? Булуттай көтөрүлдү. Демек бул жөн эле мындай кайрымдуулук акция эмес, мунун аркасында өтө чоң көп мындай ачылыштар, мындай жакшылыктар өтө чоң ачылыштар болду. Бир эле кайрымдуулук эмес, бул жерде эл ичиндеги ынтымак, бири-бирине болгон ынтымак, бири-бирине болгон күйүмдүүлүк, мисалы, бир эле мисал. Хамза ноокаттан, Ооба. Хамза биринчи бала ноокаттан экен. Негизи ал ата-энеси Казакстанда мигрант. Аслан балыкчыдан экен. Балыкчынын баласы экен. Эми караңыз. Балыкчыдан Асландын жалпы тууган урук бажалары, ата-эне эмелери бүт Ош Баткен жакта жүрөт, акча чогултуп. Хамзанын туугандары, бажалары жетегизде жүрөт. Бул жакта эри шаркак бири-бири менен ушундай болду да. Караңыз. Айтып берсеңер, тим эле жана мурашка деп коет го, ошондой болот да. Жана бул бүгүнкү биздин чыгарышка даярданып жатып, сиздердин баракчаңыздарды карап жаттым. Анан кичинекей балдар жана өзүнүн копилкаларын алып келип, ошолорду ачып берип, мындай
эметип атканда дагы ушунчалык учубуз кур эмес экен дедим да. Демек биздин келечегибиз бар экен. Эгерде Кыргызстанда бир инсандын, бир адамдын өмүрү бардык улут үчүн маанилүү болуп жатса, демек бул өсө турчу улут экен да. Демек бул өзүнүн келечеги жөнүндө ойлоно турчу улут экен деген мындай таянакка келдим да. Демек биздин келечегибиз жарык экен, жакшылыктын баары дагы алдыда экен депчи. Бул акция көп адамдарга мындай жакшы үмүт берип койду деп ойлойм да. Анан сиздердин лидерлик, сиздердин жоопкерчилик, сиздердин мындай алып жүрүшүңөр бул үчүн чоң себеп болду деп ойлойм. Бирок сиздерден да тышкары көп адамдар жардам берсе керек команданын ичинде. Ошо канча адам аралашып жүрдү сиздер менен чогуу? Өтө көп. Көп балдар. Көп деген азыр жерден бар. Башы көрүнгөн көп балдар жардам берди. Үчөөбүз отурсак, ушул жерден да ошо биздин жаныбызда жүргөн балдарга баарына ыраазычылык билдиребиз. Өтө көп адам болду. Аттарын атай кетсек, бул Бишкекте Аскаровдун жамааты толук жүрдү. Бек, Талгарт, Дастан бардык. Андан тышкары Сули деп коет. Сули, Бека такси анын баары жардам берди. Кыскасы Бишкек аттуу баштуу Ошто жетектеген Ак Тилек универсал командасы, анан Полот деген бала, Максат Авто Дубай, Ошто ошолор кара да? Жалал Абадта болсо Баха. Эми атын атай берсең өтө көп адамдар. Дамир, Баха автосалон дегендер да аябай жакшы жардам берди. Красавчик болуп калгандардан эле Атакул менен Аскар болуп калдык да. Анткени биз интернетке көбүрөөк чыктык, бирок биз деле элдин алдында айттык. Бизге бул сөздүн кереги жок, анткени биз бул сөз үчүн кылган эмеспиз депчи. Эми баардык жумушту өзү команда менен кылат экен, артында команда турат экен, бирок алардын кылган жумушун алар өз акыретте буюрса алат сөзсүзчү. Баардыгыбыз эле чын жүрөктөн кылдык, целый команда менен кылдык. Кыргыз эли бул кыргыз бул утушту, бул жеңишти кыргыз эли кылдык десек болот да. Сыртка чыксакчы Атакул ака, сыртта кичинекей балдар жүрөт да. Эч ким чакырган жок. Бүт деле самостоятельно өздөрү келет. Анан мен бир таң калган жеримчи, азыр биз бир 7 областтан 12 адам чогулсак сөз бир чыр чыгат да. Бир жөндөн бир сөздөн сөз эле чыгат. Ал жерде күнүнө 1000 адам. 6 күндүн ичинде бирөө менен бирөө жакалашып, бирөө менен бирөө сөгүшкөн жок. Бардыгынын эле максаты бир. Келсе акча чогулса, буюрса ошо дуа кылып бүтүрсөк деген эле максат. Эч ким менен эч ким урушпайт, эч ким менен эч ким тааныбайт бири-бирин. Топ турган деле адам жок. Бардык эле баягы эр шакак эле аралашып эле, бирөө стол келсе аны көтөрүп чыга калат, бир товар келип, бирөө мебель алып келип бердим десе аны түшүрүшөт. Ушинтип эле кызматташып жүрдү. Ал жерде анын бардыгына 420 миллион акчага, ошончолук 50 миллион сомдук мүлктөргө биз кайдан эле үрмөкпүз. Кыргыз элим бардык эле аралашып эле кылдык өзүчө. Бүт ушу волонтерлор иштеди. Волонтерлук топту жетектеген кыз балдар, алар да жардам берди. Таласка бир жамаат барып келди, мисалы Марат ага Таласка барып 3-4 күн жүрүп келди. Бека такси, анан биздин мына тез автонун балдары, алар 2 күн жүрүп келишти, жетүү эмеге чейин барып, Караколго чейин барып келишти. Мен өзүм Баткенге чейин барып келдим. Аскар экөөбүз ошо Руслан Хамзанын атасыны Ошко эл менен жолукканы алып барып бир күн ал жерде турдук. Аябай жакшы суммалар чогулду да. Мындайча айтканда бир эле биз эмес, бул жерде үчөөбүз эле отуруп алып красавчик көрүнүшүбүз мүмкүн, бирок чындыгын айтканда колго кол, бутка бут болуп ошо командадагы балдар аябай жакшы жардам берди. Аябай жакшы иштеди. Бардыгы ыктыярчы болуп иштешти. Элдин эмгеги болду да. Биз бул үчүн бирөөдөн сыйлык деле күтпөйбүз. Бизге ошо Алланын сыйлыгы болсо болду эртең. Себеби мына бардык нерсе исламда өзү иннамал амали бинният деп айтылат. Амалдар ниетке жараша. Мына умрага 2-3 жолу чогуу бардык, Аскар. Ошол жерде дайым биз кучакташып алып, ушу Кабанын алдында, ыйык жерлерде жүрүп, ака жакшылыкта жарышайлы. Жакшылыкта жарышайлы. Айткан сөзүбүз, тилибизден чыккан сөз ушул, жакшылыкта жарышабыз. Биз жакшылыкта жарышабыз деп ар бир стористерде, эмелерде, видеороликтерде айтып жүрөбүз да. Демек биз ниетибизге жараша иш кылып атат экенбиз да. Амалдар ниетке жараша. Туурабы? Ооба. Канча жолу айттык мисалы. Ооба. Биз жакшылыкта жарышабыз. Азыр мына бул иштин дагы жүрүшүндө биз ар бир 2 сөзүбүздүн биринде жакшылыкта жарышабыз жаштар депчи. Биз жакшылыкта, биз кайрымдуулук иште.
Биз мамлекетти көтөрө турган, элдин ден соолугун чыңдай турган иште биз жакшылыкта жарышышыбыз керек да. Ошондо жакшы муун чоңоет. Мына азыр эле копилка боюнча сөз болду да. ооба. Копилка мынчалык тыйын копейка чогулат деп биз ойлогон эмеспиз. Мени бир нерсе таң калтырды. Жаш балдар очередте турат. Копилкасыны көтөрүп келип очередте турат да. Кичинекей бөбөктөр. Эң чоңу 5 литрлик легенда баклажка бар го, желим идиш. Ошону бир үй бүлөнүн балдары толтуруптур да. 5 килограммга баклажкага толтурулган монетка бул 20-25 килограмм чыгат экен. Жаман оор болот экен да. Ошону ата энеси көтөрүп келди, мына балдарым силерге чечим чыгарып силерге беребиз деди да. Бул жерде кара, менин таң калганым бул жаш балдардын көп үй бүлөдө акча чогултканы. Демек бул жерде кара, жаш балдар акча чогултат экен. Демек жаш балдардын дагы көңүлү ток. Көңүлү ток. Биздин убакта мен эстей алам да, атам апам акча берген күнү ошол күнү центрде ана режени комогуна кетчеле да. Же барып бир жвачка алып чайнайт элек, жана наклейкасы бар. Же бир печенье алып, пряник алып жейт элек да. Демек бүгүн атасы берген акчаны, же Айша атасы берген, же бир тууганы берген акчаны, копейканы балдар чогултуп атат. Балдар келечекте акча каражатын сарамжалдуу пайдаланууга үйрөнүп атат экен да. Демек жана сиз айткандай жакшы муун чоңоюп келатат. Алар эртең мындай Кыргызстандын акчасын, жалпы үй бүлөлүк бюджетин ошол эле бир компания иштетип, бизнесмен болуп, акчаны сарамжалдуу пайдаланат, демек экономикага салым кошот. Мен ошондой муунду көрө алдым да. Очередте турду ушундай муунчу. Караңыз. Аябай таң калыштуу болду. Көп мындай кызыктуу, таң калыштуу нерселер болуптур да бул акция учурунда. 6 күн болсо дагы абдан көп, күн сайын болуптур да. Бирөө копилкасын көтөрүп келди, сыртына жазып коюптур. Мен iPhone 14 Pro Max алам деп баштаган экен. Сыртына бүт 200 сом, 500 сом, 300 сом, 50 сом, 100 сом деген жазылар экен. Канча сом салса копилкага, ошону чийип коет экен. Анан аягындагы сумма толтурса iPhone 14 Pro Max'ка жетиш керек экен да. Бирок 80% толтуруптур копилканы. iPhone Pro Max деп сыртына телефонунун сүрөтүн дагы жабыштырып, максат коюп койгон да. Ошол кыз экен өзү. Атасы экөө келди. Эми телефонду садака чаап Алихан үчүн берди да. Алихан укама берем деди да. Алихан иниме берем деди. Эми Аслан иниме берем деди да. Даже жаш балдар бири-бирине күйүп турат да. Дагы бир кызык нерсе, Атакул акага келип бирөө кыз карындашыбыз акча берди да, бул аз болуп калды окшойт деп колунда шакегин чечип берди. Ушундайларды берип атышты. Колунда шакегин чечип берип атышты. Ушунда кошоюнчу депчи. Бирок ал шакегин сразу аукционго коюп ошол жерде саттык го. Аны сатып алган бала, аны 20 миңге саттык на место. Шакектичи. Ага да тийишип койдум, эне бу кел эми күйөөңө же жигитиңе уруксат алдың беле депчи. Анан ошол жерде на место саттык. Аны бир бала 20 миңге сатып алды дагы, муну дагы сатам деди. Андан кийин канчага сатылды? 5 миңге сатылды, бир нерсе болду. Арзан эле сатты алчы. Аны сатып алган адам келечек базарына, алтын базарга алып барып, 10 миңге сатып кайрап келди. Бир шакек 45 миң сом алып келди да ошол күнү. Бул кайрымдуулукта мамлекет кандай каралашып жардам берди? Ошондой учурлар болду? Сөзсүз. Турабызгар. Мамлекет жардам берди. Мамлекет башчылар балким катышты. Өзүбүз ажообуз аябай мындай жакшы эң чоң салымдарды кошуп беришти. Генералыбыз эч ким четте карап турган жок. Бул жерде мен ойлойм, бүткүл Кыргызстанда ким болсо баардыгы ат аталбай, жөндөн-жөн М-банк аркылуу деле которуп, ошондой эле май кызматкерлерине рахмат. Биз Зелайсюник деген парковкасы ал жерге койгон болсо, сыртта жол бар, анткени машина батпай калды. Сыртта бир ошо жолдун жээги бар. Ал жака машинаны койгон болсо көтөрөт. Бирок келип ошол жактарын карап беришти. Ошонун ичинде эң биз ыраазы боло турган дагы бир адам бар, бул М-банк. М-банк компаниясы. М-банк секундуна 50 миң 100 миңден түшкөн учурлар болуп атты. Блокировка кылган жок. Күн түн дебей. Анткени эгер блокировка кылса, бизди түнкү саат 12ден 6га чейин блокировка кылса, бизди жөн эле 10 миллион 15 миллиондон биз кургалмакпыз. Анткени видеодон көрдүм, секунд сайын чөптү го, мындай тың ошонун арасында 300 миң 390 миң деген цифраларды көрдүм. Рекорд канча болду да? 15 мүнөттө. 12 мүнөттө 1 миллион түштү да. 12 минутада 1 миллион? 12 мүнөттө 1 миллион.
Анткени биз сөз сүйлөдүк. Ошондо мен карап койгом 20 өткөн. Бери келип эле сүйлөп эле бери келип бир М-банкты карасак 12 миң болуптур. Миллион ашыгы менен түштүр. 1.100.000 чем-то ушундай түштүр. Бул жерде маалымат берүүдө түз эфир, мисалы Аскардын, мен ачыгын эле айтам, Аскардын Instagram аккаунту бүгүнкү күндө 400 миңден ашуун подписчиги бар. Бирок живой. Мен өз көзүм менен көрдүм. Аябай живой, көп эл көрөт. Бир түз эфирге киргенде 10 миң адам көрүп атат. Элестетиңиз. Бир сторисин миллиондогон адам көрөт да. Ошол аркылуу өтө көп сумма келди. Ачыгын айтыш керек. Түз эфир аркылуу Аскардын аккаунту, жеке аккаунту аркылуу өтө көп суммалар келди. Бул акцияда социалдык тармактын ролу абдан чоң болгон турбайбы? Социалдык тармактын ролу өтө чоң. Инстаграмбы биринчи орунда? Биринчи очередте Инстаграм. Эми TikToктун, YouTube'дун деле кичине пайдасы болду, бирок эң биринчи кезекте ушу Аскардын аккаунту Инстаграм. Анан бул жерде ишеним деген нерсе дагы чоң рол ойнойт экен. Ишеним. Элдин ишеними. Сиздердин оюңуздар боюнча эмнеге таанып алган эле элдер ошончо көп, ошончо сандагы акчаны мындай келип тапшырып берип атышты? Эмне үчүн ошончолук ишеним пайда болду? Эми бардыгы эле соопту көздөйт экен да. Бардыгы эле сооп, Рамазан айынын ичинде. Айтып атпадымбы, жазбасы көтөрүлдү депчи. Алланын ыраазычылыгын издеп калды да. Биз деле Алла үчүн, Алланын ыраазычылыгы үчүн, жаш балдардын ден соолугу үчүн ушул ишти башка ишибизди таштап коюп, убактыбызды курманчылыкка чагып ушул ишти жасап атабыз. А башка бирөөлөр биздин жасап аткан ишибизди өз көзү менен интернеттен көрүп жөнөтүп алган жок да. Ичине бир нерсеси козголду. Бул жерде кайрымдуулук боюнча атаандаштык пайда болду. Биз ар бир движенияны көп учурда бир 50% интернетке чыгаргандай болдук ошой да. Ар аккаунттардан бир Аскар мисалы бир 20%-ны Аскар чыгаргандыр да. Бир 10%-ны мен чыгаргандырмын. Дагы башка дегендей. Ошентип ар тараптан чыгып атып, интернеттен көрүп атып эле кайрымдуулук кылгандардын атаандаштыгы пайда болду. Пайда болду кадимкидей. Жакшылыкта жарышалы деген да бул. Эл жакшылыкта жарышты, кайрымдуулукта кадимкидей жарышты. Элестетиңиз. Мына акыркы 3 күн ичинде эле поколениялардын жарышы кадимкидей пайда болду. Туурабы? Аскар чыгып поколениялардын жарышы деген кандай? Поколения мисалы 99-жылкылар, 85-жылкылар, 90-жылкылар депчи. Бүт 7 дуан поколениялары топтолуп, эми алардын да буга чейин 2-3 жылдан бери поколениялар Кыргызстанда аябай модный болуп кетпеди? Да, ынтымактар. Ынтымак курултайы деп, ар облустарда өткөрүп, спорт оюндарын өткөрүп, ушинтип атышкан. Кээ бирлери акыркы жылдары поколениялар жанагы өзү курактуу, муктаж үй-бүлөлөргө үй салып берип атты го. Андай иштерди жасап аткан да. А поколениялар эми ошону бияка бурду да. Азыр кадимкидей поколениялардын жарышы болуп жатат мына 3-чү этапта. Азыр уланып жатат бул акция. Азыр уланып жатат. Азыр эң алды поколениялар канча миллион алып келди? 3 миллиондон ашык чап келип. 3 миллиондон бир поколения. Бир поколения 3 миллион сомдон ашуун 7 дубан боюнча чогултуп, ал жагы эми Россиядан салган деле бар экен, Америкадан салган деле бар экен. 3 миллион сомдон ашуун акча алып келди да. Бул деген эми бир үй-бүлөгө бир квартира деген сөз да, эми чакан бир квартира деген сөз да. Бул кайрымдуулук убагында, учурунда болуп мындай эң оор нерсе эмне болду? Эң кыйынчылык туудурган нерсе? Эң оор нерсе бизге көлдө жүргөнбүз, балыкчылыкта жүргөнбүз. Балыкча жүргөндө соц тармактардан ушул маселе жогорку кеңеште көтөрүлүп, анан министр здравоохранения эмеси кызматкер туура эмес информация берип койду. Ошо жери бизге кичине оор болду. Жана Золгенсма жардам бербейт экен. Ошондой сөз кетпеди. Башка эле дары колдонуш керек экен, ал кымбат экен деген сөздөрбү? Ошол акцияны токтотконго кандайдыр бир эмесин коштубу? Кошту. Резки токтоп калды. М-банк миллиондогон акча түшүп аткан М-банкта, Тиньковдо сразу токтоп калды. Ошо бир эле сөз ошого бир сөз үчүн. Бул биз үчүн, биздин акция үчүн өтө катуу удар болду да. Эми ал жерде балким ошо саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү эжебиз мындайча айтканда маалымат туура эмес кетип калды да. Туура эмес кетип калган үчүн эле ушундай болуп калды.
Бирок эми ал Золгенсма уколу бул Гиннестер китебине кирген, $2,5 миллион баасы Гиннес китебинде турат. Гуглдан издесеңиз дагы самый дорогой укол в мире деп издесеңиз Золгенсма деп чыгат. Гиннес китебине кирген баасы $2,5 миллион. Бүгүнкү күндө баасы төмөндөп тур. 2,300,000 тегерегинде болот экен да. Эми 2 миллиондун тегерегинде болот окшойт мындай скидкасы менен. Буга чейин ушу чоң акциялардын бири жанагы Сейф Арузат. Арузатка дагы өтө көп убакытта чогулган да. Анан ал кыздын азыркы тагдыры кандай, дары жардам бериптирби, ошо жөнүндө биле алдыңыздарбы? Биз жеке чалып сүйлөшүшкөн жокпуз, убактыбыз да жеткен жок. Бирок тиги маалымат кеткенден кийин Арузаттын апасы түз эфирге чыгып, Арузат жакшы болуп калды, алган уколдун таасири тийди деп айтты. Мына ошол чоң далил. Себеби алар башынан өткөрдү. Сбордогу кыйынчылыкты да көрдү. Анан апасы айтып аткандан кийин апасына ишенбеген адамды бир нерсе дей албайсыз. Ушул кайрымдуулук жакшы мындай иш аракетте, бирок жанагындай жаман нерсени пайдаланып, жанагындай өзүнө пайда тапкысы келген адамдар болдубу ушул акциянын учурунда? Сөзсүз да. Туурабы? Жанагы баланы айтып берейинби? Экинчи күнү кайрымдуулуктун, экинчи күнү кызык окуя калды. Биз ар бир 10 мүнөт сайын, 1 саат сайын М-банктарды көрсөтүп аттык да. Мына мынча миллион болду, М-банкка мынча миллион түштү. Элге мотивация берип турушубуз керек болду бизчи. Саат сайын, мүнөт сайын айтып турдук, мына туугандар мынча сом калды, мынча сом калды деп. Анан ошол маалда Аскар Тиньковду 6 миллион деп көрсөткөн. 8 миллион. 8 миллион деп көрсөткөн экен. Бир бала келди. Баягындай костюм кийген, туфли кийген. Келин Аскарга жолуккан кийин мен байкабадым. Аскар айтып калды, жакшы болду. Биз ар бир суммага биз кыз эме чуркуп аттык да. Анан бир бала келди, тиги өтө жактан келдим мен. 700,000 сом берем деп. Эме сүйүнүк анан жылас кайдагыла деп. Анан биз ошондо биз жыласта парковка кичинекей болуп, монолитке көчүп турдук элек, шашып эле келдик чогуу. Келсе эле бул жерде киши көп экен, машинага отурула деди. Анан машинага отурсак, Вито экен, баягы бизнес класста отурсак, эми бул жерде баягы көп сөз сүйлөп эле коеюн, жакшы иш кылып атасыңар, мен тияктан поручение менен келдим. Эртең Ошко чыгам деп атасыңар, Оштун маселесин чечип койдум. Көлгө барсаңар, сопровождение барасыңар деп, бизди баягында алып койду. Анан мотивация сүйүнүп калдык. Сон болду деп. Ошо мен макул мен үйгө барып, кичине спортивке кийип келейин. Ошо акцияңар бүткөнгө чейин мен силерге жаныңа болом деди. Анан ошентип эле кетти. Бир маалда кайсы мал экенин билбейбиз, ошо Тиньковдун хозяйыны ошо жерде жүргөн да, бажасы Русландын, Хамзанын атасынын. Ошо хозяйынын алдыне тартып, бул эми акчаны алып келиш керек да Кыргызстанга, Москвадан. Мен связьдарым бар, алып келип берейин жүрлем, эме Московский советский барып, обменкага барып деп, анан барып издеп таппай калышыптыр акчаны. Наличка жок болуп калган экен, кечине дайындап коебуз деп. Анан кечке маалда эме болду, келди. Озачарга мен Жанатка айтып койдум Озачканга деп. Анан кийин Аскар өзү улансын. 700,000 сомду ошол жакта берем деп, бир жерге чай айтып коюптур. Биз кечинде Майбак менен келди, башка машина менен. Кечинде башка машина менен келди. Анан кечинде 700,000 сом беребиз десе, анан биз барабыз да. Туурабы? 700,000 сом берип атса. Анан ал жерге Аскар барды. Чооту мындай подозрительный да. Анан байкап калдык. Баягы жерде. Байкап анан тиги өдө жактарга чыга баштадык биз да. Ушундай адамдар келип атат, силерде эми өсө дегенде. Депсеп, жок, деп анан баштадан байкап калдык да. Ал күндүзү даярданган, биз бир күн алдын ала Аскар сторис чыгаргандан баштап эле даярданган экен. 2 күн мурда эле даярданган экен. Шаарда коттеджде чыгып жүргөн мен миндеген зор машиналарды күнүнө $250 төлөп арендага чыгып, жалтырган туфлилерди кийген, костюмдарды кийген, эми чын эле өдө жактагылардын өкүлүндөй келди да. Ишендирди да, ушунчалык күчтүү артист экен. Артист элестетиңиз, кино болду да баягычы. Анан ошол жака чакырды да. Анан байкап калгандан кийин сразу кеттик да биз ак жакта. Токтоп турдук, кеттик. Бирок бу бетине коюп бердик.
8 миллион сомго көзү түшүп калган экен да. Биз эмне менен жүрөбүз? Ошол адам кандай максат менен жүрөт? Мен ошондо бир таң калдым да. Ошончо элдин мээнети 8 миллион сомду бир адам которгон жок да. Бардыгынын максаты акча чогулуп, бала жакшы болуп калса деген. Ошого которгон акча эч ким адашып которгон эмес. Бардыгы бир далил менен, бир максат менен которгон. Бирок ошол суммага көзүгүп, ошол сумманы алып коем деген адамга мен дагы деле мындай элестете албайм. Мен көзүнө карабай. Башым жетпей атат мен дагы. Дедим, жигит, ушуну чын эле кылдыңбы десем, ооба деди да. Акыры мойнуна алды да. Мойнуна алды. Чындап эле ушуга даярданып акчалайын дедиңби десем, ооба деди да. 8 миллион бирөөнүн аманатын, себеби биз ал жерде бир акчаны контроль кылганга убакыт болгон жок. Биринчи мага келди. Башына түшүп сүйлөшөлү. Мен бир эле жүрөгүм ооруган жери, мен дагы ушинтип балам өткөн деди да. Ошондой дедиби? Ошентип айт. Баласы өткөн адам бул нерсени кылбаш керек эле да. Мен до конца силер менен чогуу болом деди. Ушундай поручение менен 50 000 сом котортуп алыптыр. Башына чаап 50 000 сомду алып кыргызчылык кылып. Сонун кылып кайра обратно котордурдук. Аны эми тиги Ысык көлгө мен силер менен чогуу барам. Биз региондорду кыдырабыз деп атканбыз да, 7 тубанды кыдырабыз, биз Ысык көлгө барабыз деп атканбыз да. Анан ошо Ысык көлгө барганга тиги обл администрацияга полностью жогору жактан айттырып бар жокту дайындатып койдук, флагтарды даярдатып койдук, штабты даярдатып койдук. Бүт силерди күтүп алат, мен чогуу барам, керек болсо Сарыкаевди айтып койдум, сопровождение кылат деди. Турам? Ооба. Биз сүйүндүк да, мамлекет сонун колдоп атыптыр депчи, сүйүндүк да, ишендик да. Анан бул эми Тиньков боюнча сөз болуп атпайбы? Тиньков Россиядагы ошо биздин Хамзанын жакын адамынын картасы да. Ошол картага Россиядагы бир туугандар акча которуп аткан. Анын отчетун саат сайын биз берип атканбыз. Анан ошол сумманы бул айтып атпайбы? Именно бизге эмес, тиги Хамзанын жакын адамдарына, Хамзанын атасы Русландын бажаларына, себеби Мбанктагы эме дагы ошолордо болчу. Тиньков телефонду карап турган. Тиньков карточканы блокировка кылып койсо, азыр акча көп түшүп атат секунд сайын. Россияда Тиньков блокировка кылып койсо, акчаңарды албай каласыңар. Ысыгында обналичить коюш керек дептир да. Десе биздин балдар да коркуп кетип, анда барып обналичить этелик деп, анан Моссоветке чогуу барган да. Барып да ал жерден кудай сактап, ошо биздин балдардан бирөөсү чотту кылбай эле турайлычы деп анан эме кылган да. Отказ берип турган. Пешенеге тиги бала кирип, обменкалардан акча сураса, 8 миллионго нак акча чыкпай калган ал жерден. Анан кайтып келген да. Кудай сактаган. Ошого барганга даяр адамдар бар экен да. Анан бул бир окуя болду. Экинчи окуя, андай окуялар болду. Мисалы, биз топтолгон жерде, эл топтолгон жерде, Ошто мисалы, түз эфирде өзүнүн аккаунтун коюп туруп эле, комментарийге өзүнүн Мбанкын жазып, прикрепить этип, анан өзүнүн Мбанкына түшүргөн учурлар да болду. Ошондой шылуундар да болду, Ушундай учурлар да болду. Анан коробка даярдалган да. Коробканын сыртында бүт маалыматтары бар, анан Мбанктын QR коду бар. Ушундай умныйлар бар экен, өзүнүн Мбанкынын QR кодун Телеграмдан жасап, анан именно ошол 4 бурчтуктун үстүнө ак түстөгү кагазга өзүнүн QR кодун чаптап, бирок үстүндө Русланбек Р деп тура берет. QR код өзүнүкү. Анан адамдар карабайт экен да, QR кодду ушундай сүрөткө тартып туруп эле тарс этип сумманы айдап койт экен да. Ушундай учурлар болду. Бирок биз аябай ыраазы болдук кече. Ички иштер башкармалыгындагы, Ички иштер министрлиги кибер коопсуздук деген эмеси бар экен, отдели бар экен. Аябай жакшы иштейт экен. Аппараттар менен бүт анализ кылып карап атат экен. Мындайча айтканда, бул али түгөнгө мошенниктер бар го, ошол мошенниктердин үстүнөн бүт иштейт экен. Мошенниктер эч катышып кутула албайт экен бу жердечи. Аны полностью аппаратта карап отурат экен, кайсы IP адрестен, кайсы жерден бүт карап отурат экен. Кече эле бирөөсүнө жаш бала ошентип эми өзүнүн Мбанкын коюп, даже таргетке барып берген экен ал жаш бала. Таргетке берген экен. Жаш бала анын ою түз эле болгон экен. Анан ошо алга эскертүү берилип эме болду. Эми карап отурат экен. Ички иштер башкармалыгы, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы кибер коопсуздук бөлүмү бизди чакырды. Ушундай биз аларга элене берген жокпуз болбосо. Өздөрү издеп таап келип, мына силердин эмеңер аркылуу аныкталган мошенник. Ушундай случай катталды деп сурак кылган экен. Бизди чакырды, беттештирди.
тиги бала эскертип алды. Мектеп окуучусу экен, жаш бала. Шундан ошолор катталды да. Биз эмне менен алек болуп атабыз, тигилер эмне менен алек болуп атат. Мамлекетибиз дагы мындай сыртта карап турбаптыр да. Ошол жагын бизге айтып эле коопсуздук жагын карап аттык дейт, мониторинг кылып аттык дейт. Ар бир эмени карап аттык. Көзөмөлгө алышыптыр да. Көзөмөлгө алышыптыр. Тилекке каршы ушундай катуу ооруп калган балдардын аталары көп учурда таштап кетишет да. Бирок бул Аслан, Хамза, Байхандын аталары аягына чейин жүрүштү да, дагы эле жүрүшөт. Ушу аталар жөнүндө айтып берсеңиздер, кандай адамдар экен, кандай сапаттагы аталар экен? Аскар. Өз негизи бул сумманы укканда көп эле эми Алланын берген орус экен, 170 миллион сомдук аяктан табам деп сиз айткандай эле. Эми жок да акыйкатта, себебин кылайын десе возможность жок. Ошол акчаны табыш кыйын. Жөн эле дуа кылып же ушул бир арзаныраак уколдорду берип жүрүшөт экен. Бир бул жерден мен айтып кете турган нерсе, бул Хамзанын атасы Русланга. Хамзанын атасы Русландын бир сөзү бар. Аскар ака, эгерде мен акчаны чогулта албай калсам, анда мен кыргыз элине мен өзүмү сатат элем деди. Мени сатып алыңыздар деп акыркы кайрылууну жасайт элем деди. Бирок ушул жигит 5 айдын ичинде аракет кылып 23 миллион сом акча чогултуптур. 5 айда. 5 айда. Бул чоң сумма. Тыкылдатпаган эшиги, жолукпаган адамы, жолукпаган медиа тармагындагы адам болгон жок, мен ойлойм. Ырчысынан баштап дамылаларга чейин кирди. Бардыгына сүйлөдү. Мындай 5 ай бул жигит уктаган жок. Мен акыры жолуккан, биринчи жолуккан күндөн баштап акча чогулганга чейин ушул жигиттер уктаган дагы жок, ооз ачкан дагы жок, ооз жапкан дагы жок. Мен көргөн жокмун. Адам чарчаганда мындай жөн жүрө берет экен, бирок эч нерсени укпай калат экен. Анткени булардын уктаганга дагы акысы жок болду да. Уктайын десе уйкусу келбейт, курсагы ачпайт. Мындай телефонуң берчи, М-банкинг аччы, 100 миң которчу десең эле берип ачып берет. Көзү эле ачык калган, бардыгы өчүп калган. Ошон үчүн мен адамдардын ар бирине айтып аттым, келген балдардан алкыш күтпөгүлө депчи. Келген болсо балким сүйлөй албай же бир мына колун көкүрөгүнө коюп ыраазычылык айта албаган болсо капа болбогула. Бул балдар уктап калган дедим. Бир күлгөнүн көргөн жокмун. Акыркы сумма чогулуп атканда ошондон анын жүздөрүнө күлкү пайда болду да. Ошондо уже сөздөрдү угуп баштады. Болбосо жүр бул жака десең деле кете бере турган. Конечно, канынан жаралган бала. Чоң сумма. 38-39 адам бар экен Кыргызстанда. Бардыгы байкуштар балдарынан үмүт үзгөн эмес, бирок сумманы чогултууга мындай возможность жок деп жүрүшкөн. Көз жетпейт. Бирок ушул нерсеге бир далил бул Руслан ушул Хамзанын атасы Асланга дагы, Байханга дагы жана башкаларга дагы, ошондой эле бизге дагы, бүткүл кыргыз элине дагы мындай кыргыз элинин биримдигин, ушундай эркектердин да айбаттуу экенин далилдеп койду. Мен ушу машинада кетип атып элек, мен укам кандай чувстволор болгон, сенде эмне кылат элең эгер десем, ошол айтты. Акыркы обращениям кыргыз эли мени сатып алгыла дейт элем деди. Анткени мен болгон өзүмдүн күчүмө кылдым деди да. Хамзанын сбору чыккандан кийин анан Аслан чыкты. Ал деле жаш бала убагында билишкен, бирок аларда мындай айтып атпайбы мындай мен мындай үмүт үзүп койдум эле депчи. Үмүт үзүп койдум эле өзүм баламдан эмес дейт, бирок бул сумманы мен кайдан чогултам деп. Үмүт үзүп койгон да, кадимкидей. Бирок негизги мээнет бул мээнет түйшүк Хамзанын атасы Руслан. Хамзанын атасы. Аскар айткандай, действительно чындыгында мындай 6 ай ичинде акыркы бизге келгенге чейин адам калган жок. Мындай кирбеген эшиги, такылдатпаган эшиги калган эмес да. Адам чындыгында картайып кеткен да. Мурдагы сүрөтүн караңыз, кийинки сүрөтүн караңыз. Чындыгында картайып кеткен. Чачы агарып кеткен. Чачы агарып кетти, жаш бала. Баланын түйшүгү адамды картайтып берет экен да. Бирок ошого карабастан ушу Хамзанын атасы Руслан бүткүл Кыргызстанга кандай ата болуш керек экенин көрсөтүп койду да. Көрсөттү, кадимгидей көрсөттү. Анткени өзүңүздөр байкап атсаңыздар керек, азыр биздин коомдо аталардын кризиси болуп атат да. Мисалы жакшы татыктуу атаны мындай сейрек кездешесиң да, таштап кеткен аталар көп. Балдарын карабай койгон аталар көп да. Мисалы дени сак туруп, сопсуун үй бүлө туруп ошолорду таштап кеткендер бар да. Анан ошолор үчүн менин оюмча бул чоң бир сабактын бири болду да. Балаң мындай өтө сейрек кездешкен оору менен дагы
күрөшүп жатса дагы таштабаш керек, камкор болуш керек, аракет кылыш керек, өзүңдүн жаныңды бергенге даяр болуш керек депчи. Ошону далилдеди деп ойлойм. Далилдеп көрсөтө алды. Кадимгидей көрсөтө алды. Сиз айткандай чындыгында аталардын күчтүүлүгүнүн кризиси бүгүнкү коомдо аябай мындай эме болуп атат да, актуалдуу маселе болуп атат. Бул баладан мен сурадым бирокчу. Укам дедим. Азыр 170 миллион чогулду дедим. Бирок сенде ишенич кандай дедим. Ишенич кандай өзү негизи? Болду, жакшы болуп кетет деп ойлойсуңбу десем, эки колун көтөрүп, жок ака, конечно деди. Бирок мен жөн эле мен себебин кылдым деди. Эртең Денис ак, мен, сиз азыр эмне болуп кетерибиз белгисиз деди. Мен бул уколго таянып, мен бул жаратканды унуткан жерим жок деди. Бирок мен бир өкүнбөгөн нерсем деди, бул өкүнбөгөн жашоодо кала турган нерсем, мен балам үчүн себебин кылган болом деди. Мен эртең өкүнбөйм деди. Мисалы турмушта бар да азыр деле. Мурун мисалы боор өтүп кеткендерди боорун алмаштырып койсо болот экен эле. Мындай каралбай эле өлгөн деп мындай сөздөр болот го. Эми мен дейт. Эми баягы ар кандай учур болушу мүмкүн дейт. Кийин мен өкүнбөй турган болдум дейт. Мен уже душам спокойно дейт. Мен себебин кылган балам үчүн. Айтылган сумманы чогулткам деп айтамын деди да. Мына Руслан боюнча кандай бизге пример болгону, азыркы биздин учурда мына үчөөбүздүн ортобузда ушундай убакыт Русландын атанын үй бүлөдөгү орду кандай экенин көрсөттү да. Айтайын дегеним, Аскар да кошулат, сиз да кошуласыз. Биз Атакул ака бүгүн Бишкекте болсо, эртең Ошто, башка күнү башка жакта. Аскар дагы жанын тынбайт. Биз дагы ошо үй бүлөнү бирдеке кылалы депчи. Бирок баягы көрө айчмын, баласына көңүл бурбайт, иштеп эле жүрөт көчөдө депчи. Бирок ошону түшүндүрдү, что ушундай бир кандайдыр бир үй бүлөгө кыйынчылык келбесин, атанын орду башка экенин көрсөтүп койду да. Биз мына иш менен жүрөбүз, азыр ушу биздин көчөдө жүргөн себебибиз үй бүлөнү багалы деп жүрөбүз да. Кээ бир түшүнбөгөн андай нерселер, үй бүлөлөр бар. Сен көчөдө жүрөсүң, балаңды убакыт бөлбөйсүң, балаңа сүйлөшпөйсүң, дагы башка нерселер. Бирок ушундай Кудай сактасын, үй бүлөгө кандай гана кыйынчылык келбесин, атанын орду кандай экенин көрсөтүп койду. Бул жерде жанагы устаздар да көп айтып жүрөт. Бир Токойдо өрт чыккан да. Өрт чыкса, бүт жан жаныбар, адамдар бардыгы өрттө жүргөнгө жапатырмак жабышкан да. Асманда учуп кетип аткан канаттуу дагы дарыяга барып, оозуна тумшугуна сууну соруп, бир тамчы сууну соруп, өрттүн үстүндө учуп кетип атып, бир тамчы сууну өрттүн үстүнө таштайт да. Анан бияктан карап отурган башка жаныбар канаттуудан сурайт экенде, сенин бир тамчы сууң кантип ушул отту өчүрөт деп кыйкыратмыш да. Кыйкырсанан эртең сурак болгон учур болушу мүмкүн. Мен себебин кылдым. Деп аракет кылды да. Ошол сыяктуу Русландын атасы дагы эртең жардам береби, жардам бербейби, ал укол бир гана жараткан Аллахтан. Бул пенде чече турган нерсе эмес да. Биз себебин гана кылабыз. Русландын атасы дагы себебин гана кылды. Биз дагы себебин гана кылдык. Жалпы кыргыз эли дагы себебин гана кылды. Бирок эртең шыпаны берүүчү дагы, шыпаны бербөөчү дагы бул бир гана Аллах. Аллахка гана таянбасак, башка эч нерсе жок. Адаштык анда. Аллахка таянбасак. Биздин коомдо эмнегедир көп учурда мындай байларды жаман көрүшөт, жек көрүшөт да. Анан ушул кайрымдуулукта бай адамдар канчалык кошулду, канчалык аракет жумшашты, канчалык аралашты бул нерсеге? Өтө байлар кошулган жок. Ачыгын эле айтайын. Өтө байлар. Кыргызстанда чоң торговый центри барларды билебиз. Чоң базары барларды билебиз, чоң банктары барларды билебиз. Мисалы, балким алар кимдир бирөөлөр аркылуу азыраак сумма жөнөтүп аткандыр. Бирок өтө чоң капиталы бар адамдар бар да. Целый Кыргызстан боюнча заправкалары бар адамдар бар, мисалы, байлар көп, Кудайга шүгүр. Мисалы, алардын келгенин көрбөдүк. Чын да. Эгер алардын бардыгы ушул акцияга катышса, балким бүгүнкү күндө боор ооругандагы, акканга чалдыккандагы, рак оорулары менен ооругандагы, бүгүнкү күндө Руслан менен Хамза Асландын түйшүгүндөй түйшүк тартып жаткан үй бүлөлөрдүн маселелерин балким толук чечип салса болоттур. Али мен ойлойм, бир мындай колунда барлардын бир
20-30% эле катышты деп ойлойм да. Бирок катышкандар болду, Катышкандар болду. Средний класска чейинки адамдар деп кое элечи. Средний класс. Этапно бөлгөндө Өтө байлар бар да. Өтө байлардын катышканын карапайым пока элдер. көрбөдүк. Андан кийин бир аз жумушбарлар, анан бир аз бизнес барлар адамга чейин гана болду. Бирок биз мында карап кайсы тармактан келип атат. Баары бир көз жүгүртөт экенсиң да. Оюңа сактап коет экенсиң. Мисалы кайсы курулуш компаниялар келди. Туурабы? Курулуш компаниялары келиңиздер деп аттык. Жеке ишкерлер жакшы катышып атты. Жеке ишкерлер катышып атты. Мына средний класс. Жөн эле бир базарда соода кылып атканы, бир эки магазини барлары, ошогондор көп эме кылат. Бир чарбасы барлары. Демек ишкерлер өзүнүн мындай кандайдыр бир жоопкерчилигин коомдун астында сезет экен да. Мына орто класс сезет экен. Орто класс сезет экен. Акчанын баардыгы Нуржигит досубуз аркылуу өттү да. Ушул көрдү окшойт. Биз го жөн эле саламдашабыз, болдурабыз, айтабыз. Кетет атак колуна кимдер акча берди, сен көрүп аттыңбы өзү негизи? Ошо мен сиздер айткандай эле средний класс келди да. Мындай чоң бизнес мен билебиз да, чоң компанияларда кимдер экенин. Андан келген жок. Бирок биз чакыруу жасадык, сурандык, келбеди. Анан жана сен суроо бербедиңби, Урмат? Эң мындай оор нерсе эмне болду депчи? Чынын айтыш керек да, чынын айтыш керек. Биз үчүн уюштуруу демилгечи топ үчүн эң оору ошо жоопкерчилик. Жоопкерчилик аманат. Ушунча иш көрдүк, ушунча иш көрдүк. Мына Аскар Америкадан бери машина ташып жүрөт, Кореядан бери машина ташып жүрөт, тиги эмеден бери машина ташып жүрөт. Бирок мынандай ишке келгенде именно машина темир тезек эмес, адамдын өмүрү үчүн берилген аманаттын оорлугун башка нерсе менен таразага коюп мүмкүн эмес экен да. Мүмкүн эмес экен. Мотурайган жаш баланын аманаты. Эл аманат кылып берип атат. Бир тыйын берсе да аманат да. Аманатты чөнтөккө сала албайсың эч качан. Бияк келди, алып келгенде мисалы ортодо Аскар видео тартып атат, сүйлөп атат, рахмат деп наркын тааныштырып атат. Мен мисалы Руслан Хамзанын атасы болсом, өзү колуна кармап, же болбосо сразу чөнтөгүнө салмай жок, сразу өткөрүп берип атат. Себеби акчаны биз кармабай аттык да. Атайын комиссия түзүлдү. Ошол Русландын баланын атасынын жакындары, ошолор эсептейт. Анын бул Нуржигит көзөмөлдөп тур. Акча бүт ошолорго берилип атты да. Кассадагы ошолорду. Бүт наличке келгенин баардыгын эсептеп буларга өткөрүп беребиз. Алар алып барып акча убактылуу кармоочу жайларына кармап атышты да. Мына ишенесиңер, Урмат. Биз мына бир аптадан бери чөнтөгүбүздө акчабыз жок жүрөбүз. Чынын айтканда, коркобуз. Себеби өзүбүз жок дегенде 5-6 миң сом чөнтөгүңө салып жүрөсүң да, күндө нарык-баракта жүргөн жашооңдо чөнтөгүңдө 10-15 миң болот да. 4-5 миң. Анан биз акча салбай жүрдүк, корктук. Өзүбүздүн акча бир нерсе болуп кашылып кетпесин, адашып калбайлы депчи. Себеби аманат, бирөөнүн акысы алчы. Бирөөнүн аманатынын оорлугу биздин жумушубузда эң оор жумуш болду да. Эң оор ошол болду. Эң оор ушул экен. Мен дагы Ошко жөнөдүк го. Ошко жөнөгөндө чөнтөгүмө 10 миң сом салып алдым да. Жолдо расходту кандайдыр бир учур тамактанасың, ооз ачар, ооз жабар дегенде. Ошо жынса кийип туруп, оң чөнтөгүмө салып алдым да. Үйдөн чыккандачы. Үйдөн чыккам ошондо, себеби кийинип алып үйдөн чыгышым керек болду. Оң чөнтөгүмө салып алган экен. Үйдүн эшикке чыккандан колумду салсам, ушул чөнтөгүмө салдым да. Эшикте эч ким жок. Эртең менен ушул акчаны чөнтөгүмөн алып, ички чөнтөгүмө салбай койдум да. Ошол бойдон аэропортко кеттим. Ошко барам, Ошко барганда мисалы кээ бир адамдар Оскар биз сени тааныйбыз. Берсе Хамзанын атасы, Байхан Асанын атасы кол бошобойт да ар жакта очередте. Кээде мага деле ишени таштап кетет, мен балага өткөрүп берем. Баягы удобный экен да, оң кол менен мисалы $200 $300 алып келсе оң чөнтөккө салган. Бирок биякта жанагы үйдөн салып алган 10 миңим бар да. Анан ушул сол колум алып туруп сол жакка салам. Ошто кечке ушул мен аркылуу эле бир 5 миллион сом өттү, баардыгы ушул сол чөнтөгүм аркылуу өттү да. Бишкекке келдим, анан ошол күн ушул акчаны ташташ үчүн үйгө кирип ооздон ушул чөнтөгүмөн акчаны алып чыктым да. Эгер ошол чөнтөгүмөн акчаны алып чыгып, бул жак ичкери чөнтөгүмө салсам, бул жак тура бермек өзү негизи. Бирок ушунчалык коркунуч болду да. Балким даже өзүмөн өзүм корком, ушул кандай болуп калат? Салып алсам, балким эл көрүп бир кандай шек болуп калбасын деп өзүмөн өзүм тартынам. Бир
үйдөн кийим алдырып аттым да баягы өзүбүз барбай эле үйгө баргандан да коруп калдык анан 200 сом бир жынсам да келе бериптир. Ошол акча меники чынында, себеби келгенде эле көргөм. 1-2 жолу акчам менен илешип чогуу чыгып калат десеңиз. 200 сом. А кой, эмого не жалко нар жакка кош. Бирок айла жок, бердик да. Кой ушул 200 сом. Ач кулактан тынч кулак деп элечи. Мындай учурлар көп эле болду. Бирок биз ушу башында менен эң эле сүйүнгөнүм, биз Нуржигит, Атакул ака бүт жамаат отуруп туруп, ниет да, баардык амалдар ниетке жараша деп атпайбы. Биз старт берилгенде ниетти бир эле ушул Аллага, я Алла, өзүң биздин ниетибизди түздө, сен өзүң баардыгын көрүп турасың. Биз жумушту кандай баштасак, сен ниетибизди түздө. Эгерде бир кандайдыр арабызда бир жаман ойлор болуп кетсе, өзүң алып кой деп мындай дуа кылып туруп, сонун баштадык. Ушундай акчалар келди. Эч ким санын билбейт. Эч ким мындай тем более бизге баардык доверие болгондон биз мындай 100 000 сомду алып туруп бул кычка койсоң деле эч ким сомнение кылбай турган. Мүмкүнчүлүк бар болот да, мисалчы. Бирок ушунчалык акчанын рахатын алып койду да. Акчанын кирсеңизчи, акча 5 коробка турат. Тизилип турат акчаны, эч ким санагысы келбейт. Бир кирсең, бир коробканын үстүндө 8 миллион деп жазылып турат. Кайра эле анын жанындагы коробканы ачсаң 3 миллион 397 миң мынча. Кийинкисин ачсаң мынча. Ошондо бир күндө биз 50 миллиондон акча чогултуп аттык. 50 миллион деген, бул деген 600-700 миң доллар да. Бирок рахаты жок да акчанын. Ушунчалык жадап калганбыз, акыры мен айттым. Жигиттер, офисти бир жакка бир жылдырайлдагы шыпырайлы. Бир жакка бир жылдырайда шыпырып туруп, ортодо канча тыйын, канча акча түшкөн болсо, шыпырып туруп берип коелу деди. Ушундай учур болду. Эртең сбор бүткөндөн кийин деле балким мисалы инсанбыз да, кандайдыр ойлонуп, андай да ой келген жок да. Бүттү, элдин аманатынан кутулдук, шүгүр дегендер. Мен эң эле шүгүр кылганым ошо. Себеби биз баары инсанбыз да, мисалчы. Мен ойлойм биздин жамаатта даже мындай кулагыма шыбыраган адам болбоду. Аскар, расходту мына жактан эле кыла береличи, ал жактан эле кыла береличи деп. Мисалы Атакул ака бирөө мага 5 000 сом которуп коюптур. А мен оны билбей өзүмдүн эм банкым да, мен ишчерген банкым койбодум да, мен иштетип алыптым да. Кийин чегин жөнөтөт. Досум ушуну 5 000 кошуп кой деп которуп койдум эле. Ошону кошуп бердим. Болбосо мен ал эм банкымдын учет баягы выпискасын чыгарсам, мисалы, ал жерде 5 000ди мисалы өзүм деле билбей калышым керек. Ал чегин жөнөтпөсө билбей калат элем. Чегин жөнөттү, Русландын өзүнө чалдым. Ушул 1 тыйындын айынан биз ушул бардык нерсени бир арамга аралаштырып албайлы деп туруп, анына айттым ка. 5 000 сом которгон. Өзүмдүн картамда өзү негизи 35 000 бар экен эле, кийин түшүпчү, эми өзүм баягы депозит аркылуу белге түшүп. Ошол кийин элде сомнение калып кетпесин деп, бирөө 1500 канча евро которду. Анан ошого кошуп 196 миңби канча сомду общий эле которуп салдым. Ошол 35 миң делечи. Ага мындай менин жүрөгүм бир да чызылдаган жок. Болсо 35 миңди мен далилдеп алмакмын меники экенин. Анан общий эле баягы которуп койдум. Алла ыраазычылыгы үчүн. Азыр эм банкыбызда дагы 0, чөнтөктө дагы 0. Жок, азыр биз ушундай коркуп атабыз, даже көчөдө шот жаап бир нерсени жегенден. Чындап, ошол нерседен коркуп атабыз дажычы. Кандай болуп калат деп, эч кимиздин эм банкыбызда акча жок, бардыгыбыз акчасы жок. Айта кетчү нерсе, бияка кирердин алдында отуруп калсак, өтүп бараткан кишилер дагы эле келип, өзүнүн аманатын берип атышат. Видеого тартып алып атабыз сразу. Себеби алып барып беришибиз керек. Азыр башка жамаатка өткөрүлүп берилген да. Просто андан биз албай койсокчу, анда биз мындай туура эмес болуп калат да. Биз азыр ал нерсени адал жасап койгон болсок туура. Анан биз ал нерсени алып барып беребиз да, Кудай буйрса. Жолдо эле өлүп калбаган болсок, ал нерсени алып барып бергенибиз кошумча деп эсептелет. Албасак балким ал адам ал жерге чейин жетпей, ал 1000 сом, 2000 сомдон кошулбай калышы мүмкүн да. Ортодо себепчи болуп коюшубуз керек болот. Бирок ар бирин видео кылып туруп, моментально наркы жамаатка жөнөтүп койтабыз. Жөнөтүп, отчетуну берип, мисалы. Бул жерде эми урмат, тиги мисалы акчалар келип атпайбы? Анан өзүбүз видеого тартып аттык. Балким бизден бир нерсе издегиси келген кара ойлуулар да болушу мүмкүн да. Бизди подстава кылгысы келгендер да болушу мүмкүн. Эми ар бир адамдын баягы дос душманы болот дегендей. Жакшы көз бар, жаман көз бар. Алар видеого бизден бир нерсе издеп, нарактан туруп алып тартып деле аткандыр. Билбейм, эртең ар кандай сөз чыгарышы мүмкүн. Ал күтүлөт да, мисалы, биз ага деле даярбыз. Бирок эң негизгиси биз кимдин камерасына түштүк? Биз Аллахтын камерасына түштүк. Аллахтын камерасына түштүк, ошол бизге жетиштүү. Болду, жетет ошол. Аллага гана таянабыз. Чын да. Эртең ар кандай биз тууралуу сөз чыгышы мүмкүн да. 20%. Бирок эң негизгиси, кече эле комментарийлер жазылат экен. Булардын долясы бар да, долясы болгон үчүн чуркап жүрөт да, интерес болбосо неге чуркайт деп. Канча пайыз доля бар?
Канча деди сага айтып турбу? Жумакпай эсим бар. Азырынчыдан да азыр бир кыты издейт. Сөз тарап кетпесин. Эме мындай эме да сиздер чоң бир баатырлык иш жасадыңар. Алла таала ыраазы болсун буга. Анан бирок сиздер баарына жардам бере албайсыздар да, тилекке каршы. Канча аракет кылсаңыздар да ооругандар көп турабы? Анан бирок кайрылгандар болуп атса керек. Азырчы. Мисалы, менин да балама жардам бер, менин да үй бүлөмө ушундай муктажбыз депчи. Азыр бул акция кандай уланып жатат, кимге которулуп берилди, анан бул кайрымдуулуктун келечеги мындан ары кандай? Атакул байке, жана сиз зарплата боюнча кошумча анан сөзүн улайын. Атакул аканын бир сөзү бар да. Бизге зарплатаны Алла берет деген сөзү бар да. Мен ошого кошулам. Анан акчалар боюнча интернеттен, Инстаграмдан көрүп калсаң, пачка доллар көрсөң, кызыгасың го. Меники да ушундай болсун. Негедир ушул сбордо Алла таалам биздин жүрөгүбүзгө кызыгуу салып атты да. Ушул акчаларга. Сбор боюнча улантайын. Биз эки баланы уланткан себебибиз эми элдер ойлоп атты, бул эмнеге биринчисин бүтүрүп экинчисине өттү депчи. Биз байкандын нокаттан болот дедиңизби? Нокаттан болгонун биз сбор жабылайын дегенде билдик. Кийин билдик, каяктан болосун десек, нокаттан болот. Биз канчан жылкы экенин, бала нокаттан болот экенин биз кийин териштирдик. Андай нерсе болбоптур ортодо. Андан кийин Аслан чыгып калды, Аслан балабыз чыгып калды. Аслан көлдөн болот экен, балычыдан. Анан ортодо баягындай нерсе болбосун деп улантышка биз муктаж болдук. Жок, комментарий жазылып кетти мага. Мен ушу менен токтотом дегенде сен айтып калдың го. Көлдөн болот экен. Аскар азыр эми бизде сөз бар го, түндүктүк тарап, түштүктүк тарап деген. Ушул түштүккө чуркадыңар, анан түндүктү таштадыңар дегенде бизде ход жок болду. Биз биринчисин эптеп жаксак, жаңгудай чыгып кете турган оюбуз бар эле. Мен Аскарга айттым, Аскар, эгерде азыр биз таштап койгон болсок, анда түндүк түштүк баягы нерсе чыгат дедим сөз. Асланды да уланталы дедим. Анын үстүнө жакшы күйлөнүп алган болчуңар да. Жакшы күйлөнүп алганбыз. Кошулуп Раса газды басып кетип аткан элек да. 180де кетип аткан элек да. Басыпчы, Анан кайра 100гө түшүрүп кой бөлдү дедик да. Үчүнчү балабыз Аскардын өзүнүн 1 айынан болот экен. Алайлык. Алайлык болот экен. Азыр Байхан. Алайдан. Байхан Алайдан. Байхан Алайдан да. Балыкчыдан. Хамза Нокаттан. Нокатты бүтүрдүк, Анан кийин азыркы эстафетаны биз атыгында эле жанагы флагман Абделге, анан кийин Дамке менен, Дамир менен бахалар өткөрүп бердик. Баха автосалон менен Флагман автосалон өткөрдүк. Дегенде Жылас зданиянын арендасы эле өзү $4000. Анан ал жерде иштеген кызматкерлерге зарплата эмес, саткан машинасынан акча алышат. Аскардын өзүнүн расходу бар. Андан тышкары өзүбүз да кичине мындай чарчап да калдык. Эми бул чарчоо негизи мындай жакшы чарчоо болду, рахаттын чарчоосу болду, бирок баягы турмуш экен да. Эртең мындай аренданын акчасы келет, балдар биз да окат кылалы дейт жамаат. Ошондон кийин штабты жылдыгы эстафетаны өткөрүп бердик. Бир жума жумуштан калдыңар. Жок, маселе жумушта эмес. Маселе жумушта эмес, ал жерди бир айга деле ачып койт элек. Мен просто баазына көзүм ирмелип кетип аткан себеп бир күн эле болду да буну бүткөндө. Восстановление боло албай атабыз. Анткени 420 миллион сом дегенде бир комнатага 100 сомдук кылсаң, целый бир комната акча болот да. Анан ар бири ушул аппараттан ар бири ушул жазуу менен өттү да. Анын ичинде мал мүлкүн айтыңыз. Биз ичкериде жүрүп, мен бир 2 саат ичинде жүрүп калдым адамдар менен. Чыксам эшикте койма арап атат. Уй турат бул жагында. Центрде Бишкектин. Портерде 2 ат турат. Бул жагында ат турат. Малдарды да алып келет. Малын чыйнап келет. Кыргыз эли бар го. Бул кагылып кетиш керек экен. Кыргыз элине бул кагылайын кыргыз элгечи. Бул элдер эмне беришин билбей, возможность жок, акыйкатта берейинсе. Катын койду алып чыкчы дегендер болду да. Ушундай болду. $15,000 мен көзүм менен көргөн. Улакта жөн эле ушундай аттына ушу жалын тарап, ушу атым болсо экен деген аттардычы кадыр жок келип таштап кетишти. Мен көзүм менен көргөн аттар бар го, мисалы ал аттарды бирөөгө да мингизбейт өзү негизи башка күндөрү. Айнанайын кой, тынч эле тур. Зорго багып атам деп. Күнүнө 100,000 сом жеген аттар ушул жерге кадыры жок келип, ушул атты силерге бердим, бирок убагында $25,000 бербей койгон элем, $100 сатсаңар дагы аманат силердики дейт. Мен айтам, бул кымбат ат, сарайыңа бир күн алып барып тур десем, уже чыккан ат деп койду да. Возможно, кимде эмне болсо, кээ бирөө мынча сборду чото
толуп кетип атат бара уже отчет берсеңер 300 канча болуп калды. Мен мына сооданы бир күндүк кылайын деп келдим эле. Мына футболкаларды алгачы дейт. Элдер акыры пачка ич кийимдерди алып келди. Бирөө бир кап пайпак алып келиптир. Пайпакты биз кантип сатабыз? Бул дегеничи айла жоктук да баягы кошумча кошуп калайын. Кошуп калайын, сооп илешип калайын дейт да, сооп койчу. 6 күндө 420 миллион сомду азыр бөлүп көрсөкчү. Күндө канчадан болуп калат? Канча миллион? $50,000 ашуу. Эгерде 420 миллион сом болсо, 6 күндө, бир күндө 70 миллион сом чогулуптур. Бул мал мүлктү кошкон. Ошондой. Мал мүлктү кош. Мал мүлктө эле общий антип акырында итогу келгенде 23 миллион чыкты. Эмне эсептен адашып калбайлы. 23 миллион дегендей көрдүк. Ошондо почти 400 миллиону мал келген да. Эми биз мындай кылабыз. 1 саат мурун эле отчет чыгарабыз да. Эми бүт баарын чыгарабыз. О, красавчик 280 миллион болуптур деп 1 сааттан кийин карасак эле счет өзгөрүп калган. Неге? Эмбанк мурда 88 миллион болуп турса, 1 сааттан кийин эле уже 90 миллион. 2 миллион түшүп калган. Отчеттун биз акырында бергенде даже бир кызыгуучур болду. Биз болду сбор жабылды дегенде 395 миллион чемта деп бергенбиз. Бүттү, о красавчиктер, гол чабуулар болду, андан эсептедик, элдер тарап бир 3 саат жүрүп калдык. Кирсек 420 миллион болуп калыптыр. Уже отчету 420 миллион болуп чыгып калыптыр да. Анткени ошол мезгилдин өзүндө 20 миллион чогулуп кеткен, Значит, ошол мезгилдин өзүндө ошо поколение миллион, бирөөсү 3 миллион, бирөөсү 4 миллион. Бирок биз отчетту 395 миллион деп бергенбиз. А бирок ошол учурда чогулган акчаны биз эсептей албай калдык. Кирип офиске кирип кечинде санасак эле мал мүлк менен бирге 420 миллион. Элдер $60,000 машиналарды келип таштап кетти. Машинасы жөнүн алып келип туруп, ушундай ташап койду. 2022-жылкы машиналарды. Бир апа келиптир 70-80 жашта экен. Өзүнүн колу менен шырдак кылган экен, чоң 50,000 сомдук. Ошонун дубасын берип, ушу колуман келген ушул деп апа келди. Эң улуулардан 80 жашта. Пенсиям алдым эле деп ошто бирөө ыйлайт. Кыскасычы, бул өмүр бою айта берсең деле баягы эсимде тарых бул мындай азыр эми мындай өтүп атат. Алдына пенсиям бердим. Биринчи топтогу майыптар келди. Мен ойлойм, элдин жазбасы ушунчалык көтөрүлдү. Болбосо рекламадан деле эмес да булчу. Реклама түрдүү рекламалар чыгып атпайбы? Эгер рекламаны жакшы кылганда анда бардык эле байып кетпейби же бардык эле сбор чогулта өлбөй. Бул жерде бир эле орозонун күнүндө Аллах Таала ар биринин жүрөгүнө ушундай сезим салып койду. Үйдө эч ким отура албай калды да, мындай жөн отура алып жардам бербесе, как будто күнөө көрдөй. Сатакулак, То есть бул чындыгында баягы элдин жазбасы көтөрүлдү да, чындыгында көтөрүлдү. Ал дастан айткандай бул хайп эмес, бул реклама эмес, бул жазба. Жазба болуп калды, реально жазба. Себеби эгер адамда реклама болгондо $50,000 алып келип туруп 32 жолу видео тарттырыш керек эле да. $50,000 алып келип туруп видео тартпай эле кой, бул аманат деген адамга буга ачык дана ишениш керек. Анткени бул жерде ал Алла үчүн, бала үчүн берип кетип атат. Бул жерде аны эч ким тааныбай калды. Ал такыбалык ал. Аны эч ким, мен бир момент келди, ушундай кыргыз үйдүн артында турат элек ошто. Келди барсеткасын 1 секунд барсетканы ачты, 1 секунд акчаны берди. Мен видео тартып алайын дегечең жок болуп калыптыр. Жүзүн көрбөй калдым. Мен жүзүн көрбөй калдым. 3 секунд барсетканы ачты, берди. Анан телефонду алып мындай карасам жок. Болду, Алла үчүн деп эле жылып кеттир. 500,000 сом ушул. Ана конвертте келет да. Суммасы канча десең, купуя дейт да. Купуя дейт. Анан не кыласың? Ал конвертти алып туруп сразу кассирдин сумкасына бересиң. Кассир салат. Аны эми топ келип анан эсептейт да балдар. Канча сумма экенин билбейсиң анын ичинде. Чындыгында мына таң калыштуу бир ажиотаж болду да. Чынында эле мойнубузга алышыбыз керек. Бул тарыхый окуя болду. 30 жылда мындай болгон эмес деп ушуну айтса болот да. 30 жылда эмес, урмат. Мактаныш эмес, негизи мындай тарых, мындай нерсе баягы Эсенки өлкөлөрүндө, түрк тилдүү өлкөлөрдө таптакыр болгон эмес экен да. Анан сиздерге мындай суроо да баарыңыздарга. Ушул кайрымдуулук сиздерди эмнеге үйрөттү? Анан ушундан эмне өзүңүздөргө алдыңыздар? Эми бизге эң негизгиси мындай жалпы элдин кайрымдуулук ишинде биз жоопкерчилик эмне экендигин, аманат эмне экендигин, мындай жалпы элдик иштин оорлугу кандай экендигин ушунчалык сездик да. Сырттан караган адамга бул кино жеңил эле нерсе болушу мүмкүн да. Бирок анын аркасында канчалаган түйшүк турду да. Канчалаган түйшүк турду. Биздин баягы
аманат жазбайбыз, көтөрүлдү, бирок акчага болгон махабатыбыз өчтү. Чынын айтам. Чын. Акча болгон, эми акчага ким кандай гана кызыкпайт. Туура. Бирок мынабул кайрымдуулук ишинде арабызда жүргөн, биз өзү демилгечи топ. Акчадан жанагы башында айткандай, акчадан ушунчалык көңүлүм калды. Акчадан ушунчалык көңүлүм калды. Ушундай болот экен да. Эсептегим келбейт. Акчаны көргүм келбей калды да. Аскар да ушундай болуп калды. Акчаны сен коюмчу ака дейт. Ушундай болуп калды да. Элдин акчасы. Бирок элдин аманаты бир тыйын ал жака бул жака жылып кетпесин. Мына Нуржигит башында турду. Молодец, рахмат. Бирок эң чоң жоопкерчилик Нуржигитте болду. Биз экөөбүз жөн эле биякта тепеңдеп сүйлөп аттык туурабы? Эфирге чыгып эле биякта элди чакырып аттык да. Келгиле, деп алып бир эле сразу кассирге бериле. Али главный актер болуп аттык. Бирок көчөгөнүн артында Нуржигит өтө чоң эме кылды. Бүт ошол Хамзанын атасы Русландын бажалары биринчи потокто. Бүт дайындалган бардыгы. Ким кассир, ким акчаны эсептейт. Бүт камеранын астында. Биздин ошо жыластагы кыймыл аракеттин бардыгы 24 саат бою камерага жазылып турду. Азыр да барып текшерсе болот, анычы. Смело текшерсе болот. Бүт движение камеранын астында акча эсептей турган аппараттар коюлду. 4-5 адам турат, анын көзү мөлдөп турат. Бүт барын итогуй суммаларын чыгарып, коробкага салып, жалпы суммасыны чыгарып, коробканы скоштоп, анан Нуржигит бүт бардыгыны тиги балдардын ата-энеси бажаларына, акчага жооптуу бажаларына, туугандарына видео фиксация менен өткөрүп берип, анан кутулуп аттык да. Ушундай болду да. Аскар мырза, сизди бул кайрымдуулук эмнеге үйрөттү? Бул кайрымдуулук мага бүткүл дүйнөдөгү акчадан адамдын өмүрү кымбат экендиги. Анан мени үйрөткөнү биздин кыргыз элдин аябай ынтымактыгы. Ошол эки нерсени мындай өтө байкадым. Биз кыргыз эли аябай боорукер экенибизди мен сездим. Мисалы айта кетчү нерсе, эгерде кимде ким ушул кыргыз элинен, бири-биринен бир аз мындай көңүлү калып бараткан болсо, анда чоң жаңылыштык экен. Биз аябай ушунчалык боорукер эл экенбиз. Мына биз ата-бабаларыбыз эле биз байыркы элбиз дейт го. Ошол сыңарында эле биз өтө боорукер. Бир ишен жакшылык болгон болсо бардыгы. Турцияда өзү канча население көп да, Кыргызстандан канча эле көп болсо 80 миллион да Түркияда. Ушул сборлорун чогулта алышпайт экен. Негизи 7 миллиондун деле мисалы аз эле калкы берди ушунучу. Бирок болгонун чыгарып берди да. Мен бул нерсе менин өмүр бою эле жүрөгүмдө калып кетсе керек. Комшу Өзбекстан Республикасы эле биздин кесиптештер, блогерлер эле TikTok'торго чыгарып атат экен, Instagram'дарга чыгарып аттыр. Анча-мынча ссылкаларды таштап атты. 40 миллион эли бар Өзбекстан, биз мына 7 миллион халкы бар кыргыз элиндегидей мындай кайрымдуулук кыла албадык. Колубуздан келбейт экен. Биз жөн эле сөз жүзүндө деген сөздөр менен блогерлер чыгып сүйлөптүр да. Эми алар кыла албайсыңар деш эмес. Бирок сырттан карап турган адамдар ушундай сөздөрдү сүйлөшүптүр. Бул нерсе аябай бизди сүйүнттү. Эң негизгиси буга себепкер биз эмес да. Эл. Бул эрдикти эл жасады. Эл болбогондо акча чогулбайт эле. Эл берешендик кылбаганда акча чогулбайт эле. Биз жөн эле себепчи болуп эле кыйкырып эле турдук. Болду ошол эле. Аскар эшигин ачып берди. Кызмат кылды, болду. Мен оштон келе калдым. Аскардын колуна кол, бутуна бут болуп, агалык милдети баткарып, Аскар мындай кылайлы экен. Тигиндей кылайлы деп эле, бирок буга башыйм. Ушунун жетекчилиги менен кеңешимди айтып эле ошентип биргеликте жасалган эле иш болду. Бул нерседен баягы бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып дейт го. Бириксек колдон келет деген нерсеге мен үйрөттү да. Бул бириксек ар бир нерсени жеңсе болот деп. Экинчиси, ар бир кандай гана иш болбосун, бул Амир сапка итият кылуу деген нерсе береке болот экен. Машфарада береке болот экен. Бул сөздүн маанисин көп мындай түшүнбөсү мүмкүн, бирок эгерде бир башчыга, биздин азыр ажообузга, пример, ажообузга баарыбыз итият кылсак, тилин уксак, Кыргызстан өнүгөт деген ишендим да.
Мен ошого мен ишендим. Амерсап деген бул биздин азыркы ажообуз. Келгиле баарыбыз ажообузду угалы. Келгиле баарыбыз бир адамды угалы. Ошондо биз өнүгөт экенбиз. Биз Амерсапка итаат кылдык. Баарыбыз бир муштундай болуп бириктик. Бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгардык. Анан биз ушу жеңишке жеттик. Ошон үчүн айта кетерим, Амерсапка итаат кылалы, ынтымактуу бололу. Ошол менен жеңишке жетебиз. Рахмат. Эми ушул кызыктуу маегибизди ыраазычылык сөзү менен аяктайлы. Мен биринчи өзүмдөн баштайын. Мен бул кайрымдуулук акцияга эми өзүмдөн кичине болсо да салымымды кошконго аракет кылдым. Сиздердин иш аракеттерин көрүп абдан кубанып жаттым, башкаларга бөлүшүп жаттым. Анан эми сиздер себепкер болдуңуздар, бирок сиздер ушу жоопкерчиликти албаганда балким бул болбой алмак да. Ошондуктан ыраазычылык билдирем өзүмдүн атыман. Анан жана сөздүн башында айткандай, бир адамдын өмүрүн сактап калган адам адамзатты сактап калганга барабар да. Бул нерсе чын деле өмүр бою эсте кала турчу нерсе болуп калды да. Анан көп адамга, мындайча айтканда, үмүтү өчүп бараткан адамдарга үмүт берип койдуңар. Бул дагы өтө мактанарлык, суктанарлык нерсе да. Ушундан кайтпай жүрө бериңиздер. Дайыма ушинтип элдин башын бириктирип, ынтымакка чакырып, тиги Атакул акебиз айткандай, жакшылыкта жарышалы. Сонун акция болду. Мен абдан кубандым. Ушул 3 бөбөгүбүздүн өмүрү сакталып, дени сак болсо, демек бул жалпы улутубуздун жеңиши да. Жалпы Кыргызстандын жеңиши. Анан эми сиздер дагы балким ушу учур менен пайдаланып, ыраазычылык айткыңыздар келет да. Мен бир-эки сөз айтып коеюн. Урмат, бул жерде дагы бир нерсени баса белгилеп айтып коюш керек. Мындан кийин бул акция кандай болот? В дальнейшем дагы уланабы деген нерсе. Бизге азыр эң оор болуп атканы акциянын жүрүшүндө эле, мына 2 күн мурдагы статистиканы айтайын, бир күндө 10 адам келди. Орто эсеп менен 4-өө боор циррозу, 2-өсү бөйрөк алмаштырыш керек, 1-өө сколиоз, анан ак кан менен ооруган 2-өө келди, анан 1-өө рак менен ооруган экен да. Биздин штабка келди жыласка. Мен средний статистика чыгардым да. Ооругандар аябай көп. Эми муну менимче мамлекет келечекте бирдиктүү фонд ачабы, мамлекеттик деңгээлде бул нерсени бир колго алабы, бир системага салбаса, бирде Аскар уюштуруп, бирде Атакул уюштуруп, бирде Урмат уюштуруп, ушинтип эле ар жерде ушундай боло берет экен да. Бирок баардыгын тең алып кетиш үчүн мамлекет бирдиктүү бир система кылыш керек. Бир фонд кылабы. Балким ушундай акциялардын баардыгы бир фонд аркылуу жүрөбү. Муну системага мамлекет салыш керек экен да. Мамлекеттен акча каражатын бөлүп дегендей, кайрымдуулук кылам дегендей да, бир фондко салып, анан очередь коебу. Бир эле сыма менен ооруган эмес да, бөйрөк ооруган, боор ооруган, ушундай ооруларды алып кетиш керек деп ойлойбуз. Бул биринчи маселе. Жакшы сунуш экен. Ушинтип ойлойбуз да. Анан эми калганы эми биз дагы бир нерсени баса белгилешибиз керек. Кече Минздрав, саламаттык сактоо министрлигине бардык. Биз атайын бардык. Саламаттык сактоо министрлигине барсак, министр өзү бүгүн Баткенде жолугушу бар экен, ошол жака кеттир. Зам министр бар экен, ага кирдик, жолуктук. Биздин азыр талап эмне болуп атат? Биздин талап тиги 170 миллион сомду Хамзанын же Асландын ата-энесине жөн эле берип коюп жөнөтүп жибериш эмес. Бул нерсе баардык мыйзамдуу болсун. Бул нерсе саламаттыкты сактоо министрлиги менен мындай кеңешүү менен болсун деп атабыз. Турабызбы? Ооба, эң туура. Алар балким акыркы назначениялары менен бир чечим чыгарып берсин, бир комиссия түзөлү. Алардан комиссияга мүчө кошулсун, биз өзүбүз кошулалы. Анан керек болсо ошо Эмиратта өкүл алат экен Дубайда. Дубайга чейин алар менен чогуу барайлы, биз анын дагы отчетторун чыгарайлы. Элге ушинтип сопровождение кылып дагы келечекте отчетун берейли деп атабыз. Туура. Ачык айкын, Аны мисалы жөн эле акчаны ата-энелер алып кетип калбайт. Биз деле жөн эле берип койбойбуз да. Аны комиссиону чечели, ортодо чечели, машпара кылып чечели.
деген эме кылып атат. Ошонун аракетинде болуп атабыз. Жок, ошондой эле кылып атабыз. Эми ал министр пока бизге жообун бере элек. Жообун бербесе дагы биз мындай кайрылып көрөбүз, болбосо расмий кайрылабыз. Себеби бул нерседе министрликтин бизге жардамы керек. Өкмөттүн жардамы керек. Бул жерде эми сумма, огромная сумма. 170 миллион сом. Долларга 2 миллион доллар. Бириккен Араб Эмираты менен Кыргыз Республикасынын ортосунда дипломатиялык келишимдер бар. Ошол дипломатиялык келишимдердин ичинде эки саламаттык сактоо министрликтеринин кол койгон медициналык документтери бар да. Балким ошолорго таянсак, балким ал 170 миллион сом скидка болобу деген да бизде ой болуп атат. Ушул жагынан өкмөт жардам берсе, министрлик жардам берсе, келечекте бул аябай жакшы жемишин берет деп ойлойбуз да. Биздин да көзөмөлдө, элдин да көзөмөлүндө, өкмөттүн да көзөмөлүндө болот. Бирок ага чейин акча эч жака бир тиени бир жака жылбайт, биздин фонддо турат. Фонддо эми ал ортодо түзүлгөн фонд, ага ошо балдардын ата-энелери да ээлик кылган фонд. Биз дагы ошол жерде баардыгыбыз көзөмөлдөп жалпы чечим чыгарабыз. Бирок ал акчага, мисалы кече бир акыркы моментте жогорку кеңеште тема көтөрүлүп кетип анан жогорку кеңешке бир аз кайрылуу кылып бердик эле. Бирок ал эл ошондой түшүнүп калбаш керек. Ал топтолгон тыйындын ээси жалпы эл. Жалпы эл. Ал мисалы жогорку кеңешке же башка бирөөгө берилбейт да. Ал ошол жаш балдардын акысы. Ошону элге туура түшүнүп коюш керек да. Аскар. Кыргыз элине ыраазычылык. Ушул нерсебизден тайбай, буюрса кийинки орозого чейин дагы. Ушу азыр эми орозодо ушундай жакшылык иштерди кылып калалы деп атпайлыбы? 365 күн ар күн ушинтип бири-бирибизге бороруп. Эгер акча маселеси менен бере албасак дагы бири-бирибиздин көңүлүбүздү оорутпай, жакшы сүйлөп, ар дайым ушинтип жакшылыкта жарышып, бири-бирибизден тек гана ошо жакшылык гана нерселерди күтүп жүрөлү. Ушу кыргыз элине аябай ыраазы болдум даже. Эмне дешти дагы билбедим. Анткени ошончолук деңгээлде мен кыргыз элинин мындай ынтымактуу экенин көрдүм. Мен бул ар бир эле мигрант болгонбуз. Биз да мигрант болгонбуз Москвада. Ушул жерден мен мигранттарга кайрылгым келет. Мамлекетибиз ушу мигранттарга да мындай караш керек экен. Себебинде ушул жерден ордуларын көрсөтүп койду. Чет жакта жүргөн биздин мекендештерибиз канчалык орду бар экенин, канчалык алар дагы өздөрүнүн кыргыз сезерин, чеке чип кетсе эле баягы өзүнүн башка улуттун эмес, кай жерде болбосун каны кыргыз экенин көрсөттү. Ошон үчүн мен биздин чет жакта жүргөн биздин мигрант мекендештерге ыраазычылык билдирем. Баарыңыздарга чоң рахмат. Канча берген болсоңуздар, Алла Таалам сиздерге 10 эселеп, 2 эселеп, 10 эселеп берсин. Ушу мигранттарга рахмат айтып келдим мен. Жалпы эл журт мындайча айтканда садакасын, мал мүлкүн, дүнүйөсүн, акчасын соопко алмаштырды. Дүйнөнүн баардык байлыгы бир дагы адамдын жанына барабар эмес экен да. Ошондой бир кайрымдуулук укмуштай бир акция болду. Бизде жакшы мындай кичинекей салт бар чыгарылышта. Келген меймандарга кичинекей белектерибиз бар. Анан бул чыгарылыштын генералдык партнеру NSI компаниясынан кичинекей белектер сиздерге эстеликке бүгүнкү чыгарылыштан. Анан да ошондой эле биздин дайыма колдоп жүргөн акебиз бар, Сүймөнкул Жолдубаев, жана Тоолор бренди. Өзүңүздөр билесиздер, ата мекендик өндүрүш. Ушуну бир жакшылыкка кегип коюңуздар, Рахмат, чоң рахмат. Биздин өнөктөштөн, Сүймөнкул акенин билесиздер да. Кулброс компаниясы. Тигүү компаниясы. Чоң рахмат, иштериңерге ийгилик, дайыма ушундай аманчылыкта жүрүңүздөр. Ушинтип элди бириктирип, ынтымакка чакырып, жакшылыкта жарышып, ушинтип бири-бирибиз менен сооптуу эле жарышып жүрөлү эле. Рахмат, чоң. Ачыңыз келсин. Жалпы кыргыз элине рахмат. Сизге чоң рахмат чакырганыңызга. Рахмат.